Мен жана Карагат деген ырыңды менин кичинекей 3 жаштагы неберем көрүп алып, мага телевизор көрсөтпөй койду. Мен деген жаңылык көрүшүм керек. Неберемди ошол телевизорду ошого берип туруп, азыр мен башка телевизор алып баратам. Атаңын оозу курайын. Мейли, жакшы. Жакшы чыгарып коюпсуң. Неберем эрмек болду деп кетип калды да. Сиздин биринчи сахнага чыккан кезиңиз? 5-6 класста мен аккордеон ойноп баштагам да. 5-6 класста эле уже мен Талас областындагы анча-мынча ошо райондорго уже таанылып калгам мен. Аккордеон ойноп. Сиздин чыгармачылыкка келип калыш жолуңуз кандай болду эле? Мен ойлоп турмун, Бишкекке кирип келсем эле Айлин эжени көрөт турбаймынбы, Бишкекке кирип келсем эле Айчырөк эжени көрөт турбаймынбы депчи. Бишкекке келсем Бишкек аябай чоң экен. Баланын тилегин сөзсүз берет деген ишенем. Ош базардан Айчырөк эжени көргөм да. Дээрлик 23 жыл жолго жашап койгоңузда эл көзүндө жүрөсүңөр. Эми үлгүлүү үй бүлө десек болот. Күнүгө сенин кириңди жууп, тамагыңды берип, үйүңдө отуң менен кирип, гүлүң менен чыккан адамга Алла ыраазы болсун деп айтпайт экенсиң. Үйдө Гүлмира жок учурда мен ошол Гүлмиранын кыла турган ишинде үйдөгү анча-мынча нерселердин баарын өзүм аткарып коем. Анткени эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы эң жакшыңар деген да, эң жакшы эркек бул өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы карап, жакшы жардам бергендер дейт. Ассаламу алейкум биздин урматтуу көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн бизде кезекте кош жылдыздар жана орто муундагы биздин Кыргызстан жарандары бийлеп, ошо кош жылдыздардын ыры менен мындай жаштыгын өткөргөн жана азыркы бүгүнкү күндө TikToктун доорунда дагы Spotify, YouTube'дун зумерлери силерди мындай таң калыштуу угуп чоңоюп аткан баягы көпүрө болуп берген топ кеңеш тобунун мүчөлөрү Мүзүр байке, Гүлмира эже, саламатта келиңиздер. Ассаламу алейкум. Кандай келип барасыңыздар? Биз негизи мен көрүүчүлөргө айтып кетмекчимин, биз 2 айдан ашык байланышып, ушинтип бир кыйынчылыктар менен бүгүн жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү нерсе өткөн экен. Негизи сиздер мындай акыркы учурларда тойлордо болуп жүрдүңүздөр, баягы көп медиада жок болуп, интервьюда бербей, анан бирок быйыл концерт бердиңиздер. Эмне өзгөрүптүр ошол аралыктын ортосунда? Бул аралыкта биз 2008 жылы ошол нике кайып чыккандан баштап, ал убакта 2008 жылкы балдар 1 жашта, 2 жашта ушундай болот эмеспи? Ошол убакта биздин эсибизде көчөдө Ош базарда кетип баратсам бир аксакал телевизор сүйрөп бараттыр да. Телевизор сүйрөп баратып, анан кийин мага айтты да: атаңын оске бери келчи деп, жана барсам, сен жана Карагат деген ырыңды менин кичинекей 3 жаштагы неберем көрүп алып, мага телевизор көрсөтпөй койду. Мен деген жаңылык көрүшүм керек, мен деген политика көрүшүм керек, мен деген тигини көрүшүм керек. Неберем үчүн неберемди ошол телевизорду ошого берип туруп, азыр мен башка телевизор алып баратам. Атаңын оозу курайын. Мейли, жакшы. Жакшы чыгарып коюпсуң. Неберем эрмек болду деп кетип калды да. Эми ошондогу 3 жаштагы балдар азыр канча жашта деп ойлойсуздар? Мына ошолдогу убактагы жаш эмелер ошондо уккан да, азыр болсо ошонун маалына биздин ырларыбыздагы баягы кичинекейинде угуп жакшы көргөн, анан биз концерт берген убакта дагы мына ошол балдар мына ошончо жашка келип, ошол сүйүп уккандар ошондой болуп атат, ошондон болуп атат. Сиз үчүнчү Гүлмира айым? Мен деле ошентип ойлойм. Биз ошол кезде 2008 жылы Мүзүр 31 жашта экен. Мен болсо 24-төмүн. Экөөбүз тең эле жапжашпыз да. Анан сахнага жаңы чыккан учурларыбыз, анан биздин деле көрөрмандарыбыз улуулар деле, анан жаштар деле болот эле. Анан бирок ошол кезде баягы биз эми көп интервьюларда көрсөңүз окудум дедимерби азыр, анан ошол кезде бизди баягы көп мындай жаштардын алдына биз чыга турган концерттерге чыгарбай буттоосулар болор эле да. Аны ошондо Мүзүр айтат эле да, күкү мен сабыр кылам депчи. Биз баары бир ырдап чыгабыз деп. Анан бирок ошондо бир биз жаш элек өзүбүз, жаштарга ырдагыбыз келчү да. Анан кечекиде кайра биз экинчи жолу 11 жыл тыныгуудан кайра ырдап чыкканда концертибизге азыр өзүңүздөр деле ошо YouTube'дан жана TikTok'тон көрүп атсаңыздар, концертке бир 90% жаштар келип атат да. Анан өзүмчө отуруп Аллахка чексиз шүгүр кылдым да.
Мүзүрдүн ушул мечтасы болчу. Мүзүрдүн эле эмес, менин деле ушундай тилегим бар болчу. Бизди ошол кезде сандыкка каткандай эле силер болбойт, жарабайсыңар деп чекеге түрткөн эле. Бирок биз сабыр кылып убагында ыйлаганбыз. Убагында эми баягы чыгара албай калганда эмне үчүн бизге ушундай болуп атат, эмне үчүн деген суроолорду көрсө биз ырыскы жакшылык нерсени Алладан деп билбей, адамдардан деп эле ушул телевиденияда иштеген ошол адамдар ошолорго жакшы мамиле кылбай атабыз балким деп мындай мүзүр кошомат кылбат эле да эч кимге. Анан мен ошентип ойлойт элем. Анан кийин азыр убакыт өтүп, сен ошол кезде сабыр кылып койсоң, мен сага качан кайсы убакта беришти өзүм билем дейт экен да. Мен ошону түшүндүм азыр. Анан мүзүргө карап коюп концертке келген адамдар, то есть жаштар азыр келип, буларда эч кандай бир балалык баяу сезим гана, эч кандай негатив жаман нерсе жок. Биз мындай айтканда 11 жыл тыныгуудан кайра келдик да, жаштар менен биз жашарып кеттик. То есть жан дүйнө жашарып кетти. Сонун түшүндүрмө бердиңиз бүгүнкү күндүн талабы боюнча. Эми бир аз кайтсак арткага. Сиздердин жаштык балалык чагыңыздарда экөөңүздөр тең шок болгон экенсиздер, мен окуп көрсөмчү. Өзгөчө бир кызыктуу. Эми азыркы ошо сиздердин угармандарыңыздарга кызыктуу болуш керек, себеп дегенде учурунда бул гезит бетинде эле калып кетиптир. Анан сиздин жаштыгыңызда сиз аябай досторуңузду ботинкаңызды кирип болбош үчүн өзүңүздү көтөрдүрүп ошондой учурлар болгон экен. Салган учурлар болгон. Ооба. Эми балалык кезде кандай деген сонун нерселер өтөт эмеспи? Ошол убакта бала азыр айтып кетти го, балалык баяу сезим. Кичинекей убагыңда жүрөгүң да таза, көңүлүң да таза, ниетиң да таза, ошентип жүрө берет экенсиң да. Ал убакыт сөзсүз түрдө мындай бир жаштык өзүнүн доору менен өттү десем жаңылышпайм. Анткени мен бала кезимде мына 5-класска чейин мындай жөнөкөй жүрсөм 5-6 класста мен аккордеон ойноп баштагам да. 5-6 класста эле уже мен Талас областындагы анча мынча ошо райондорго уже таанылып калгам мен. Аккордеон ойноп, биздин агабыз Чубак Сатаев биздин айылыбыздан болгондуктан ошол агабыздан көрүп, ошонун ырлары менен чоңойдук да. Ошонун ырлары менен чоңоюп, эми алар баягы концерт коюп эле келген болбосо, айылга көп деле келишпейт да, көбүнчө шаарда болушат. Анан айылга сөзсүз түрдө мындай тойлорго, жакшынакай иш-чаралар болот, ошолорго биз гана катышып жүрдүк да. Анан сиз 5 жашка чейин бешикте жатыпсыз андан тышкары. Эң кичүү болгондуктан ошондой болгон. Ошондо эле өжөр болуп, мындай өзүңүздүкү берген бала Ошондой эле башталган мен. Сиздин бала чагыңыз кандай өткөн? Менин бала чагым чаткалда болуп калдык. Биз өзү ата-энем Токтогулдан болушат. Анан ошол эми алар эмне себептен чаткалга кетишкенин билбейм, бирок ошол чаткалда. Анан ошол баягы 95-96 жылдары адамдар катуу кыйналып калды эле го. Бир көп өтпөптүр, кээ бирлер ошо жашоону өтүптүр, кээ бирлер өтпөптүр да. Анан мен ушул чаткалда ошондой жерлерде жашап калдык. Анан мен чаткал азыр мындай мен балалыгым көп чаткал деп элестетем. Жана шашыр деп коет элек, шашыр чөптөрүнүн арасында. Мен ошол жактан көрөт элем. Ошондой чөптөрдү мен эч жерден көргөн жокмун. Кол кемпир деген гүлдөр болор эле тоонун башынан. Тоого эле чыга берет элек. Мен башка биз айылыбызда бир эле узун жол бар эле. Мен аны ойлочумун да, ошол жол бизге ойногонго салып койгонго турбай деп. Анткени ал жерде автобус, машина өтчү эмес да. Эртең менен эрте бир автобус өтүп кетет эле, кечине кайра бир автобус өтүп кетет эле. Болду. Ал жерге биз деген только ойночубуз да. Анан менде мындай айылда чоңойгон бала катары менде мындай балалыгымда тоолор, анан эки тоонун ортосунда бир гана узун жол менин көз алдымда калып калыптыр да. Андан кийин анан биз шаарга келип, мен 97-жылы ата-энем менен биринчи жолу шаарга келгенде аябай Динара Акулова эжекелерди, Алина Жетигенова, Айчырөк Иманалиева ушул эжелер жакшы көрөр элем. Мен ойлоп турмун, Бишкекке кирип келсем эле тиги Алина эжени көрөт турбаймынбы, Бишкекке кирип келсем эле Айчырөк эжени көрөт турбаймынбы депчи. Бишкекке келсем Бишкек аябай чоң экен. Анан бул жака келип алып, бирок баланын тилегин сөзсүз берет деген ишенем. Ош базардан Айчырөк эжени көргөм да. Бүгүнкү күндө Аллахка чексиз шүгүрлөр. Мына ушул инсандар менен бир столдо чай ичип, ушул адамдар менен катташып жакшы жерде болуп калдык да. Бирок сиздин шоктугуңуздан ата-энеңиз дагы чарчап, анан
өздөрүнүн ата энесине чоң эне чоң ата тайненикине алып барып койгондо сиз амал таап качтын жолун кылчу экенсиз го. Жок, мен аябай ыйлак болчу экенмин. Мамам айтат, аябай ыйлак болчу экенмин. Анан мамам менден тажап мындай берип коюп каччу экен да. Болбой эле мени папам алып келип алчу экен. Жок депчи, жок, менин кызым алып кел кайра. Мен өтө ыйлак болчу экенмин. Мамам ушинтип айтып берет да. Өтө кежир чатак кылып эле анан ыйлай эле берчү экенмин да. Эшиктен кирип чыгып эле балдар менен ойноп деле ыйлай берчү экенмин. Мага кызыктуу болду. Мен окуп атканда сиздин окуяңыз баягы апам келип калганда кетиштин айласын табыш үчүн бир жомокторду ойлоп тапчумун деген. Ошол тууралуу айтып берсең. Баягы эме чоң ата чоң эненин колуна таштап койгондо, балким мен папам мамама аябай жакын адам окшойт элем. Анан ошо кетким келгенде ошолор эптеп мени таштап койбосун деп анан чоң атам мени урат, чоң апам мени урат деп чындап келсе андай деле болчу эмес да, бирок иши кылып мен кетким келчү да. Папам мамам жанында жүргүм келе берчү. Жана булар жуунбайт анан биттери секирет дегенде да. Булар жуунушпай эң мамам айтып күлүп берет да, эң аягында сен дейт шылтоо таппай калганда дейт, уже мындай айтсаң да көнбөйсүң, мындай айтсаң да көнбөйсүң. Анан булар таптакыр жуунушпайт, булардын биттери секирип келип мага ал мамамдын сөзү боюнча айтып берет эле да ошондо. Анан эми бала чак кезиңиздерди түшүндүк. Анан Мүзүр байке жаштыгынан эле чыгармачылыкка жакын экен. Сиз өзүңүз жазган үчүн балким азыркы зумирлер дагы кызыгып уккан, баягы менет деп коет го. Өзүңүз жазып, жанагы плагиат эмес. Анын жазууну качан баштадыңыз? Ырдаган аккордеон черткен 5-6 класс экен. 2003 жылдары ыр жаза баштадым мен. Оонду ырым ошол биринчи жолу ошол Гүлмирага чыкканы болчу. Гүлмира деп жазгам. Бирок ал эми азыр записьтерде жок, ал бир эле кишиде бар, анан башка эч жерде жок да. Анан кийин бирок менин сөздөрүм оонум окшошкону менен сөздөрүм окшошпой калып, бирок все равно баягы бир жазып койдум да. Анан кийинки ырларды башка ошо акындар менен ошо эмелер менен иштеше баштадык да. Анткени оонду жазып алып, өзүң сөз жазып, бирок окшошпой турган болсо, ошол чыкпай калчу да сезилип эле. Ошо мен биринчи ошол оонду ошол Куудул Жакып Сыдыковго бергем, Асыл энем деген ырдын ошол сөзүн ошол жигит жазган. Ата апа деп Мирбек Иманбеков ырдап жүрөт, ата апа деп. Ошону мен жазгам, ошол сөзүн Жакып Сыдыков жазган. Анан кийин ошол биринчи ошол элге таанылган ырыбыз ошол Нике кайып болду. Анын да сөзүн ошол Жакып Сыдыков жазган. Ону меники да. Анан ошентип ошодон башталып кетти да. Нике кайыптан баштап ошол Нике кайыпты чыгардык. Андан кийинки ырларды ошол Ташкент кызы Гүл менен иштешип, анан ошол кыз 80% ырыбыздын сөзүн ошол Ташкент кызы Гүл жазып жүрөт. Мен сиздерге бир көрүүчүлөргө дагы бир ачыктоо айткым келет. Биз эми баягы 2008-2009 жылы Россия Москвага мигрант катары барып калганбыз да, анан ал жерде сиздердин ошол Нике кайып ырыңарды дагестандыктар болчу эле. Посаженный 07-лерди минип алып, тонированный кылып алып, анан тынбай Нике кайыпты уккан дагестандыктарды көрчүмүн да. Анан кыргыздын ырын ким угуп атат экен деп барсам, дагестандыктар тынбай укчу экен да көрсө. Ошондуктан мен ырды бир эле кыргыздар үчүн жазган эмес. Сиздин чыгармачылыкка келип калыш жолуңуз кандай болду эле? Мен кичинекейимде ошо биринчи жолу 4 жашымда сахнага чыккам. Мамамдын ордуна ошо чаткалда. Анан кичинекейимде кыялданчумун, мен да ырчы болом, ырдайм деп. Жана айттым го, мен ушул улуу эжекелерди аябай жакшы көрөр элем. Чаткалга ким бизде концерт коюп барса дагы ал көрсө афиша экен, жөн эле аты, жөн жазылган сүрөттөр болбойт эле анда. Ошону күзгүн түйүн алып келип үйлөп алат элем да. Алина Жетигенова келсе Алина Жетигенова, Динара Акулова келсе Динара Акулова үйлөп алып, анан кыялдан берет элем да. Мен күзгүнүн астында туруп ошолорду туурап ырдай берет элем, магнитофон коюп алып. Анан бирок Бишкекке келип ошол папа мени Баластан деп ошо азырга чейин бар го, ошол жерге алып келгенде ал жака кириш биринчиден кыйын экен.
таанышың биртекең болбосо ал жерде сен каждый эле мен ырдайм ырчы болом деген бала келип ырдай албайт экен да. Мен аны түшүнгөндө мен балалык эле бул менин мындай каалоом болуп калып калат экен, мен ырдабай турбаймынбы деп макул болуп эле көнүп калгам. Анан кийин бирок бир кезде ниет кылганымда Аллах Таала билген да, эми көргөн деп. Анан мүзүр менен ошол кафеде таанышып, мен ырчы болом деп Алим Токторовго кайрылгам, Алим байкеге. Анан ал ушундай Чыңгыз деген кафеге барсаң, ошол жерде музыкант жигиттер бар, сени ырдатып көрсүн дейт. Барсам эле барып ырдап көрөйүн десем эле бул байке бар экен. Эки алтын тишин көрсөтүп эле бирөө ары өтүп бери өтүп эле анан сендей кыздар мага толтура келет. Сен ырдай деле албай турбайсыңбы деді. Ошол мүзүр экен. Анан бирок мен күндө келе берчүмүн. Анан жанымда ошол дос кызым бар эле. Ошол мүзүрдү урушуп калды. Гүлмира ырдатат бул сени, уктуңбу? Экөөбүз күндө келе беребиз, уктуңбу? Ал эмне ырдабайсың десе эле ырдабай калмак белең, экөөбүз күндө келебиз, уктуңбу? Алды кыз эми алтын тиштүүсүн мен чаап алам деп койду. Алтын тиштүүсү мүзүр. Ошентип анан биз мүзүргө күндө келе бердик. Мени ырдатып аткан жок күндө деле. Бирок ошентип эле экөөбүз жакшы таанышып, ошондон ары үй бүлө болуп эле, анан үй бүлө болгондо дагы мүзүр менен ушундай кеңеш деген тобум бар болчу. 98-жылы ачканмын. Мен ошол топту кайра жандандырам деп калды. Анан үйгө ал кезде эми көчөдө ар жерде жолугуша албайт элек, 2002-2003 жылдар. Үйгө ошо кыздарды алып келет эле. Кыздар сенден уялып атат деп, анан өзүнүн группасында жигиттер бар болчу. Сенден кыздар уялып атат, сен наракка барып тамак жасап тур дейт. Мен болсо тим эле соксоңдоп карайм булардычы. Анан еще аябай кызганчаак болчумун ал кезде. Анан бир күнү Алим байке айтып калды, Токторов, Гүлмираны дагы бойонтсо, Гүлмираны дагы кийинсе, мындан дагы супсулуу ырчы кыз чыгат деп мүзүргө айтканда, анан Алим байкенин сөзүн бул жок дей алчу эмес. Ким бирок ал кишини укчу да. Дегенде анан мүзүр уктуңбу, ырдайсың, ырдай албай анан көрөсүң деп ушинтип. Ошентип анан биринчи жолу ырдап чыгып кеттим да. Бул таанышууңуздар жөнүндө да бир отдельная тема, бул аябай терең киребиз. Анан сиздин биринчи сахнага чыккан кезиңиз, мүзүр байке, кандай сезимдер болду, кантип чыктыңыз, кандай жагдайларда? Биринчи сахнага чыкканым ошол өзүбүздүн айылдан чыккан. Өзүбүздүн айылдан чыгып, ал убакта ошол агаларыбызды шыгылып бияктагы кызчылардын баарын топтоп тургандан кийин ал убакта Ямаха күчтүү болчу да. Ямаха менен ырдап чыккан менен укмуш. Сени Ямахаң болсо авторитет болчусуң да, айылдачы. Укмуш барктуусуң, баалуусуң. Анан ошол убакта эле мен афиша чыгарып эле айылга концерт кое берет элем. Жылына концерт кое берет элем айылгачы. Айылга концерт бере берет элем. Бирок эл толо жакшы болот болчу. Анча мынча ырчыларды алып келип чогулуп алып ырдап ошентип. Анан ошол айылдан кийин эми биздин айтып атпайбыкпы, жанагы Тургуналы Нурматов, Чубак Сатаевдер биздин айылдан болгондуктан ошолор дагы бир дем берип кетти десек жаңылышпайбыз да. Себеби дегенде булар ал убакта мындай өтө популярдуулугу өтө укмуш болуп турган, бир Кыргызстан эмес, Орто Азия тааныш эле да булардычы. Анан биз дагы бир кезде ушундай бир жакшы ниет тилек коет элек, ушулардындай болбосок дагы ушулардай болуп бир сахнага чыксак дегенчи. Анан булар деле оңой олтон чыккан эмес экен көрсө. Биз ошол айылда жүрүп, айылда тойлордо жүрүп Ямаха ойноп, бирок мен оюм ушул тойлордо Ямаха ойноп, же болбосо мындай тойлордо ырдаш эмес болчу да. Мен келип ушул сахнаны көбүрөөк беттейт элем да. Ошон үчүн баягы бул жака келип көбүрөөк ушул сахна менен жүргөн адамдар менен тааныш болуп, мисалы ошол Бактияр акелер менен, Токторовдор менен жолугуп, ошолор менен көбүрөөк ушул сахнага бет алдык да. Ошол байкелер менен баштаганбыз. Сиздин биринчи сахнага чыкканыңыз? Биринчи ошол мен 4 жашымда чыктым, андан кийин анан мүзүр менен чыктым. Уже группа болуп түзүлгөндөн кийин чыктыңыз. Эми чоңоюп калгандан кийин анан мүзүр байкенин эми го тажрыйбасы бар. Сиз канчалык мындай мазмундуу болду? Мүзүр байке сизди колдоп турду, жеңил болду, же мындай сүрдөтүңүз кандай болду?
биринчи жолу чыккандабы? Жок, биз биринчи жолу чыкканда ошол Асыл энем деген ыр менен чыкканбыз да. Анан биз ырдап атканда залда отуруп алып мындай энелерин эстейт окшойт да, адамдар ыйлайт эле да. Анан мен аны көрүп, алардын ыйлаганын көрүп алып, бул биздин ырлар жагып атабы же булар апасын эстеп атабы депчи. Анан мен өзүмдү унутуп калып эле, мен ар бир адамдын көзүн карап таң калчумун да, эмнеге ыйлап атат бул депчи. Эмнеге ыйлап атат? Көрсө ошондо астыда отурган эжекелер кээ биринин апасы жок окшойт, кээ биринин апасы ооруп атат окшойт. Мага мындай биз биринчи эле ошондой Асыл энем деген мындай эми эне жөнүндө ыр, бул оор темадагы ыр да. Кандай болбосун, эне бул эне да. Ошон үчүн биз ошондой ыр менен чыкканга, эгер биз жаш болуп жанагындай бийлеп ырдаган музыкалар менен чыксак, балким башкача кабыл алат белем. Анан эми сиздердин таанышыңызга кайтып келели. Сиз айткан жериңиз бар экен, мүзүргө жагам деп мен сууга өтүп калган мага деген. Жука кийинет элем да ушул мүзүргөдө. Эми бул баягы ар бир эле кыз жигит сүйлөшүп атканда, жигит кызды жандап, кыз жигитти жандап калганда эми ошого жагынайын деп аракет кылышып, ошол кезде анан аябай жука келип, январь айында капрон колготки чейин келип ооруп калганым бар эле да мүзүргө. Кийин Мүзүр байкеге айттыңызбы ошону? Жок. Мүзүр байке, сиз кандай кабыл алдыңыз Гүлмира эжекени? Мисалы бир көргөндө эле баягы көп айта берет го, болду ушу меники болчу деп. Сизде кандай болду эле? Ошо бизде бир көргөндө жигит бир көргөндө сүйбөйт да. Ошол кафеге келип жүргөн убакта ошол жерден ушул баягы дос кызы менен келип жүрөт эле. Анан эми кафеге келген кыздарды, балдарды билесиң да. Анан кийин аларга окшошпойт эле бул. Чачы узун, белине түшкөн кыз болчу, жоош болуп, аябай сонун болуп келип, кээ бир кыздар келип пиво ичип, сигарет чегип, ушинтип келсе, бул только жанагы печенье жешип, фанта ичип, аябай мындай башка, мындай көзгө бир башкача көрүнүчү да. Анан ошентип туруп ошол жерден эле бир эки үч көргөндөн кийин аны жага баштады. Анан бир күнү ошол туулган күнүндө бир инебиздин үйүнө алып барып, ошол жерде күмүш шакек болчу. Күмүш шакек менен бир гүл алып барып ошол жерден өзүбүздүн жакшы көрүүбүздү билдирип, ошол жерден башталган. Негизи баягы сиздердин убагыңыз азырды го, макул бир аз ата энелер өздөрүнүн ыктыярына коюп калды. Бирок сиздердин үйлөнүп аткан учурда ата энелер аябай чоң тандоого каршы эмесчүбү? Сиз айттыңыз, кандай кабыл алышты сиздердин? Кээ бир жерлерде эми баягы каршы болуп турчу эми. Бул мени ата энеси мени деле тааныбайт да. Бирок эми кайнатам аябай жакшы киши болчу, бирок мындай бир көргөндө эле жаккан. Ушул барсам эле мен азыр папама айтып эле чыгам деп эле папасына айтып эле, анан кийин шарт машинеге отургузуп алып, мен постоянно тойго барсам муну алып алчумун да. Ошентип отуруп бул жанында жүрө берет эле. Анан бизге Гүлмиранын ата энеси, кайненем менен кайнатам каршылык деле көрсөткөн жок. Биз сүйлөшүп жүргөн убакта. Кайнэжем деле ошондой жакшы адам, кайним деле ошондой. Наоборот, кайним мага келип, ошол баягы кафелерде иштеп турган убакта келип, мындай ошол жерде эле кандайсыз исте деп алып келип калчу эле. Эмне болду десем, мага тыйын берип турасыз, мен компьютерге барып компьютер ойноп келейин десе, макул деп берип койчумун. Ошондой эле жакын эле да, мындай эч кимдин каршылыгы жок эле да. Анан ак жолтой келин болуп берди деген жерлериңиз дагы бар экен. Гүлмираны биринчи алып барып таанышкан убакта, Гүлмираны кыз жибектей созулган кыз турбайбы деп апам аябай жакшы көргөн. Анан кийин ошол күнү үйлөнөм деп алып барган күнү апам ооруп калды да. Түндө ооруп калып, эптеп келип сорго келип жоолукту салды. Анан эле сразу больницага кетти да, больницага алып барып жеткиздик. Аябай катуу ооруп калган да. Операция болуп калды. Анан ошондо дагы силер тоюңарды өткөзө бергиле. Мага карабагыла, анткени элдер келет азыр, тияк бияк болот. Мал сааңарды союп, тияк бияк кылып, анан шашпай келе бересиңер деп. Ошентип той пойлорубуздун баарын өткөзүп, анан кийин сразу эле апама жөнөдүк. Анан мен
Kimisi kim келген? Мен эжем келип, сен ак жолдой келин болуп турган болсоң, эмне деген? Апам жакшы болуп кетет, ак жолдой келин болуп турган болсоң апам. Ошол кыскасы ушундай бир нерселерди айткан экен. Мен эжелерим ушинтип айткан деп айтышат. Анан аны деле билбейм, бирок апам Кудайга шүгүр, өзүнүн баягы Алланын шифа берип, апам жакшы болуп кетип, апам жакшы болуп кеткенден кийин ак жолдой келинге айланып кетпеди. Сиз кандай эми мисалы үчүн азыркы жаштар үчүн үй бүлө куруш анан кийин мындай көп жыл чогуу жашаш өтө кыйын болуп атпайбы? Сиздер дээрлик 23 жыл чогуу жашап коюңуздар. Анан эл көзүндө жүрөсүңөр. Эми үлгүлүү үй бүлө десек болот. Бүгүнкү күндө эми социалдуу маселе боюнча кандай кеңеш бере турган эле даражага жетип калдыңыздар? Кандай кеңеш бермекчисиз? Айрыкча күн эрежесизден. Негизи кеңеш берүү оңой да бирөөгөчү. Бирок ал адам менен чогуу жашабагандан кийин анын жан дүйнөсүн сезиш кыйын. Кеңеш берүү оңой эле. Мисалы бизге деле ырчыларга байкасаңар азыр сынчылар көбөйдү. Инстаграмда мүзүр отурбаган үчүн бул көп байкабайт эле, бирок акыркы кездерде баягы айтат го, ырчылардын жан дүйнөсү жаралуу башкача мындай. Мен өзүм ыр чыгарбайм, бирок баары бир деле ыр чыгарбасам деле мүзүрдүн жанында жүрө берип, бунун ар бир чыгарып аткан ырлары, ар бир ырында мен жашап жүрөм да кошо. Анан мүзүрдүн жан дүйнөсү жаш баланыкындай да. Жакшы нерсе айтса бойтоңдоп сүйүнүп, анан бирөөгө жаман нерселерди жазып калса кадимкидей капа болуп, бизге эмнеге мынтип атышат, я күкү, эмнеге мындай депчи. Анан мен азыр булар адамдар башкача болуп калды го. Көбүнчө мен жаштар дебейм. Мына 30+дар жашоо балким ошондой оор болуп атат, балким баягы мындай көбүнчө эми эркектер деле жазат, бирок 80% аял кишилер. Анан сен ырчысың го, сынды кабыл алышың керек, сен угушуң керек деп эле өздөрү менен өздөрү кирип алып эле комментарийлерди урушуп калышат да. Инстаграмдан Бири-бири менен эле. мен ТикТокто көп отурбайм. ТикТокто эми кээде эле сүрөт бирдеме салып киргизип койгон болбосо, мен көбүнчө Инстаграмда болгон биздин баракчаны мен алып барган үчүн мындай кээде адамдар жазып алып өзгөчө таңкы 5-6да адамдар намазга ойгонобуз го. Булар ойгонуп туруп, мен мисалы эртең менен намазга туруп, биз кайра 1-2 саат уктап кайра ойгоном да, ошол убакта 3 часа назад мындай карасам, ошол убакта намаздын учурлары болот да. Ошол убакта адам туруп алып Аллага шүгүр айткандын ордуна астынан Инстаграмданбы, ТикТоктонбу кайсы ырчы, кайсы белгилүү инсан чыкса, мына ошол адамга жаман ой пикир калтырып ойгонот экен. Анан мен муну көп эле карап калдым. Анан кээде мындай мурун кызыкчу эмесмин. Анан кийин мына өзүм көбүрөөк мына жоолукка келгенден кийин, анан ислам боюнча мен бир сабактарды алып калгандан кийин, анан адамдарды ойлоно баштадым да, эмне үчүн мындай болуп атат депчи. Жана азыр адамдар сен мени кабыл алышың керек, мен сынчымын деп мына өздөрүнө сынчы деп ат кое албадыбы. Көрсөм мен мындай аялдарды аяп калдым азыр. Буларды үй бүлөдө эч ким укпайт. Күйөөсү укпайт мындай аялдарды. Анан бул кимден чыгарышын билбей, астынан кеңеш тобу чыгып кеңеш тобуна, башка ырчы кыз чыгып калса башка ырчы кызга ошо өзүнүн жан дүйнөсүндөгү нерсени айтып, анткени биз Инстаграмга биздин үй бүлөдө деле уруш болот. Биз экөөбүз деле бири-бирибизди жактырбай калган учурлар болот, бири-бирибиздин сөзүбүздү көтөрбөй алган учурлар болот. Анан биз анын баарын биз урушуп атабыз деп Инстаграмга салбайбыз да. Биз чыгабыз, эл аншлаг, тойлордо, концерттерде боенуп алып, чек-чейип чыгабыз. Элдин баары айпей экөөнүкү сонун болуп аткан турбайбы. Жашоошулардык. Жашоо Марина экөөнүкү турбай, укмуш турбай дейт да туруп. Биз деген чыгып алып, тем более мүзүр Инстаграмдын адамы эмес. Соцсеттин адамы эмес. Бул жаман көрөт. Биз мисалы тойлорго видеолорун мен араң тарттырам мүзүргөчү. Мисалы бир концерттерге чакыруу келгенде видео алар оңой эле айтышат бизге. Концертке видео тартып жөнөтүп кой. Биз үчүн аябай кыйын, потому что мүзүр сүрөткө түшпөйт, жаман көрөт. Видеолорго тартылганда дагы мындай через нехочу туруп тартылып беребиз да, ушундай жактар бар. Анан ошол мен кеңеш боюнча айтып калбадыңызбы азыр? Мен негизи кеңеш берүүдөн алысмын. Бирок бир гана нерсени айтам, аялга дагы, эркекке дагы эч кимге эч нерсе карыз эмес бул жашоодо. Никто никому ничего не должен, мындай айтканда. Сиз мага, мен сизге, мүзүр мага, мен мүзүргө карыз эмесмин. Мындай бири-бирибиздин кыялыбызды көтөрүп, жанакы сынчылар аз чыгып алып, мен айтканым туура, эл биздин үнүбүздү уксун деп, кээде көбүрөөк бир Инстаграмда 1 сааттай карап отуруп калганда жана догуруна өргөн аялдар чыга берет го. Менин 6 балам бар, менин 7 балам бар, менин үйүм жок деп элечи. Анан карап туруп
бул аялдар мындай чындап балким эми биз билбейбиз, Аллах таала билет баардык нерсени. Баягы үй бүлөдө үнү угулбай калган аялдар, аларга сен кеңеш берсең деле укпайт. Биз даже ушундай жерлерге келип интервью бергенден коруп калдык. Мен ишенесиңби, кадимкидей качам. Мен азыр мүзүр макул күкү мага бир кыз чалып жүрөт деди. Көрсө эшикте биз тосуп алган кичинекей кыз экен. Бир кыз аябай чалып жүрөт деди. Анан мен эми интервью десе эле мен мындай силердики азыр динге ыктаган интервьюлар турбайбы? Эгер мындай болсо мен от души келмекмин. Просто мүзүр мага кыска эле айтып коет да, күкү бизди бир ушундай интервью подкаст чакырып атат. Барып коелу депчи. А мен ушундай жерлерди көп болсо, ушундай жерлерге келип адам өзүнүн жан дүйнөсү жабыркаган гана инсан бирөө жөнүндө жакшы айта албайт. Менин кеңешими да укпайт. Алар айтат да, ырың ырдачы дейт да. Кече эле жолукка келип алып саксаңдап жүрбөдүң беле? Ооба, саксаңдап жүргөм да. Эми азыр деле жолук ошол кара, мен мындан көбүнчө кара кийимге ыктайм. Динде өзү айтат го, аял киши отталкивающий мындай жабык кара кийимдер менен адамды өзүнөн түртүп туруш керек дейт да. Мен көбүнчө кара кийимге басым жасайм. Кызыл, ачык түстөрдө деле кийимдерим бар, бирок көбүнчө кара кийим мага жагат. Анан мени капкара жолук салынып алып, күйөөсү өлгөндөй болуп, анан кичинекей кызыбыз да жолукта, кызга чейин асылып калгандар да. Анан ушундай жан дүйнө карайып калган адамдарга кантип кеңеш бересиң? Алар укпайт да. Укпайт алар. Алар анткени мен эмес, алар өздөрүн өздөрү да укпайт. Анан менин мисалы азыр караңыздар, сиздердин интервьюдан чыгып барып, азыр менин мына сөйкөмө чейин азылат да, карап турсаңар эртең. Мисалы азыр бул жерден чыгып алып биз тойго барабыз. А мен бул жерден сиздерге келип, акылдуу болуп алып, кайра үйгө барып, кийинип, чечинип, мен аларга актанбайм да. Жок, азыркы учурда бирөөгө кеңеш берүү өтө Да. кыйын болуп калды. Балдарыңа гана айтсаң, балдарыңа гана ошол түзөп эме кылбасаң, жакшы өзүңө тарбияңды бербесең, башкалар угушу кыйын. Анткени мына сотка деген эме баарын акылдуу болуп салды да. Бүт акылдуу азыр. Ооба. Акылсыз адам жок да, бүт акылдуу деп жашат го мындай. Мунугу деле акылдуу, бул деле акылдуу. Акылдуулар көп болсун, акылдуулар болгон сайын жакшы. Бирок ошол акылдуулар ошол акылы менен ошондой нерсени жасап аткандан кийин акылдуулар эртең менен багымдатта туруп алып намазга барбайбы акылдуу болсо? Акылдуу болсо биринчи Аллахты тааныбайбы? Акылдуу болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттерин тилитпейбиби? Акылдуу болсо Аллахнын өкүмдөрүн аткарбайбы? Акылдуу болсо балдарына ошондой тарбия бербейби? Акылдуу болсо, ушунчалык акылдуу болсо, жаман комментарийдин ордуна жакшы бир кабылууларды жазбайбы? Ошончолук акылдуу болсочу, анан эле бири-бирине акыл үйрөтүп атат. Бирок азыр бирөөгө акыл үйрөткөндөн алыс эле болуп калдык. Эми өзүбүздүн мынакей аалымдар бар, чоң аалымдар бар. Эгерде шарият жөнүндө бирдеке сурайын дей турган болсоң, билгениңди айтасың, баягы өзүң үйрөнгөн нерселерди айтасың. Себеби дегенде өзүң билген нерсени башка бирөөгө, өзүң баягы өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө каалабасаң, сен толук мусулман эмессиң деп атпайбы? Ошондой баардык жолук салынгандар, баардык сакалчандар эле баары эле ушундай аппак эмеспиз да. Себеби дегенде периште эмеспиз. Жаңылуулар болот, жазылуулар болот дегендейчи. Могу жолуксаң кечөөнү автобуста бирөөлөр менен тытышып кетти. Могу сакалчан кечөөнү бирөө менен айтышып кетти. Тигил топучан бирөө менен тартышып кетти. Эми динде, шариятта андай нерсе жок, бирок алардын өзүнүн жеке жашоосунда болуп аткан иш да. Анан бирөөгө азыр акыл айтуудан алыспыз. Колдон келишинче өзүң сак бол, кошуңдан урутутпа, самый главный бала чакаңа туура тарбия бер, үй бүлөңө жакшынакай тарбия бер, элдерге жакшы мамиле кыл, жакшы жүр, жакшы тур, ошол эле да. Менимче көрүүчүлөр дагы мен менен макул болот. Сиздерден кеңеш сураганын себеби эми баягы амал дейт го. Бирөөлөр эми 1 жыл жашайт, 2 жыл жашайт, анан же жашабай туруп эле бойдок туруп бирөөлөргө үй бүлө тууралуу бирдекелерди үйрөтүп берет го. А сиздер эми дээрлик 23 жыл өзүңөрдүн амалыңар менен, өзүңөрдүн тажрыйбаңар менен белгилүүсүңөр. Ошон үчүн кеңеш сураганым, мисалы үчүн сиздерде деле кыйын учурлар болгон, ар биринде эле болот. Ошолорду мисалы үчүн Мүзүр Байкенин кайсы качествосы менен жеңип кеттиңиздер, же болбосо Гүлмира айым кайсы жерде мындай унчукпай кое алдыбы, кайсы качестволор болду сиздердин ушундай тажрыйбаңыз? Башында эми үй бүлө курулуп атканда башында мен чын элем баягы сабыр деген жок болчу. Аял бир нерсе десе сен да кошо айтышы ошол туура эмес экен да. Кийин мына даваттарга чыгып,
кичине илим алып, баягы аалымдардын сөзүн угуп, ошо даватка чыккан адамдардын сөзүн угуп, ошентип жүрүп отуруп, адам баласы ошол жүрөгүнө ыйманды такшалтат экен да. Качан өзүңө ушундай бир жакшы эми толук ыймандуу боло албасаң дагы, ыймандын кичине бир точкасы бар да. Ошол нерсени чоңойтуш керек да. Анан мурун эми биз даватка чыгып жүргөн убакта бирөөлөр келип, байке келиңиз, носкиңиз кичине бир аз эме болуп калыптыр, келиңиз носкиңди жууп берип кой десе, носким мейли эмне кичүү болсо мейли эми улуулаткын жууп атканды деп үзүнсө, алар көрсө сооп иштеп атыптыр. Ал даватта ушундай чоң сооп бар экен. Ошого иштейт экен. Анан бирок ал жууп берип, жайып, кургатып койсо, ой, молодец, чоң рахмат үкөм, Алла ыраазы болсун дейсиң дагы, күнүгө сенин кириңди жууп, тамагыңды берип, үйүңдө отуң менен кирип, күлүң менен чыккан адамга Алла ыраазы болсун деп айтпайт экенсиң да. Кийин түшүнүп калдым дагы, мен азыр Гүлмира жокто, үйдө, Гүлмира жок учурда мен ошол Гүлмиранын кыла турган ишинде үйдөгү анча-мынча нерселердин баарын өзүм аткарып коем. Анткени эмнеге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы эң жакшыңар деген да, эң жакшы эркек бул өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы карап, жакшы жардам бергендер дейт. Мен эч убакта үй бүлөгө жардам берип, үйдүн ишин кылганда мен заподло калбайм. Себеби дегенде пайгамбарыбыз ошондой айтып кеткен болсо, значит биз дагы ошонун баягы сүннөттөрүнө амал кылышыбыз керек. Демек, пайгамбарга ссылка кылып койсок эле, сүннөтүн кармансак эле дээрлик Биз жашоо. ошол пайгамбардын сүннөтүндө канча деген сооптор болуп атпайбы? Эгер муну түшүнгөн адам болсо, бул жашоонун келиш максаты биз Алланы чырайлуу таанып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн терилтип, мына ошол жолдо гана жашап өтүш. Мен мисалы биз өзүбүз деле ырдап жүргөнүбүздү туура мен кээде туура эмес көрөбүз. Себеби дегенде ар бир Кээде эмес, жерде негизи туура эмес десең. бир жерде ырдап атсак, бир жолу бүт жолукчандар, сакалчандар баардыгы ушундай көзгө ушундай периштедей болуп баары жакшы көрүнүштү. Биз болсо ырдап аттык. Ал жерге бир 3 жыл ырдамакпыз. Эки ырды сорго ырдап качып чыгып кеттик өзүбүз. Бул туура эмес экенин билебиз. Булчу эми акырында балким бул ишти деле биз эме өзүнүн эмеси менен келсе, убагы келсе, Аллах кааласа бир күнү калат да бул нерсечи. Биздин жүрөгүбүздө сөзсүз түрдө Алланын өкүмү, пайгамбардын сүннөтү турат. Сизде Мүзүр байкенин кандай, Мүзүр байке айтып өттү өзүнүн мындай өзгөргөндөрүн динге келип. Сиз да жаштык кезде мындай каталарды кетирдиңиз. Анан кийин кайсыл учурда мындай ушул ката экен, ушу туура эмес экен, эми өзгөрөйүн деген учурлар болду? Мен ошол жанагыда айтып кеттим го, азыр мен кызганчак болчумун да аябай. Кызганыч бул шайтандыкы деген сөзү мага катуу таасир берди да, өтө башкача таасир берди. Кызганыч бул шайтандыкы деп. Мен баягы башында бул музыкант эле, кафелерде ырдайт эле. Ала эжени эмне карап ырдап койдуң, бул кызды эмне карап ырдап койдуң, сен эмнеге деп эле мындай жашоо бербечү экенмин да, карап эле. Анан үйдө отуруп эле, баягы биздин балдарыбыз кайра чарчап, анан ушул балабыз Медер боюнда болгондо үйдө отуруп эле эч нерсени күтпөй бир гана мүзүрдү ушундай күтүп калгам да. Анан ошондо мен түшүнүп, кийин мүзүр 1-2 жолу ошондо жаңы бир мечиттерге барып жүрөт эле, ошол жерден угат окшойт. Анан күкү кызганыч бул шайтандан экен дейт да. Анан эч ушул сөзгө түшүнбөйт элем, кантип деп. Анан сен эмне мени шайтан деп атасыңбы деп, анан кайра деле ушинтип алынып кете берет элем да. Анан кийин мындай азыр деле азыр эми могу жаштар тез бүлө болуп кайра ажырашып кетип атат деп атпайсызбы? Булар балким кызганычтан болуп калышы мүмкүн, урушчу. Ошол кезде чындыгында сабыр кармап коюш керек экен. Аял деле эркек деле көбүнчө баягы биз ар ким өзүнө ылайыктай берет го диндичи. Эркектер чала бучук бир жерден угуп келип 2-3 күн даватка барып, өзүнө ылайыктуусун киргизе алып, ал жерде даватта менин түшүнүгүм боюнча эркектерге аябай жакшы айтат экен. Аялыңарды мындай кылгыла, аялыңарды, бирок деген эркекте мен эркекмин деген текеберчилик кыял болот экен да. Мен ушуну түшүнүп калдым. Келет экен дагы сен жоолукта болушуң керек экен. Сен деген башка эркектердин алдында чачың менен саксайып жүрбөшүң керек экен. Ой, динге антип алып келбейт аялды. Сен жакшы мамиле кыла бер, сен аялыңа келип алып дуа кыла бер. Анткени башында да мүзүр динге келе албай жүргөндө ушул жума намазга барып койт эле. Анан ошо бир молдого дем салдырар элем. Анан ошол киши эми азыр бул жерде бир аз мүзүрдүн кандай дейм, мүзүрдүн абирин ачкандай болуп калам, кандай болуп калат. Эми ошол кездерде мүзүр кичине достору менен ичип коер эле. Анан кийин экөөбүз чогуу жума намазга барат элек. Анан кайра эле достору менен, музыкант эле да, кайра эле барып
бузулуп келип калар эле да мындай Чөйрө. айтканда. Анан бир күн мен ыйлап калдым, мүзүр биз деген мен мындай кулагыма угула берет элем, ошо Аллах Аллах деп кыйкырып кулагыма ушинтип анан мен намазга келиш керек экенин түшүнөт элем да, мүзүргө айта берет. Анан бир күнү ошол бир молдого барып калсам, ошол киши айтып калды да: "Сен бир макулук" деди. "Сен да макулук, күйөөң дагы бир макулук" деди. Мен азыр катуу айтам, чындык ачуу болот, сен ук мени деди. Сасык суудан жаралган экөөң тең макулуксуңар. Күйөөңө барып алып кечке сурап, мындай бололу, тигиндей бололу дегенден көрө, күйөөң жакшы адам болгусун каалап атсаң, 2 рекет дарат алып, 2 рекет намаз окуп, жай намаздын үстүндө ыйлап, жаратуучусунан сурабайсыңбы деди. Тык деди. Мен солдат экенмин да, мындай карадым. Мен азыр деле любой нерсени муну аткар десе аткарат, аткарбаса аткарбайм да. Үйгө келип алып чын эле мүзүр жок да дуба кыла баштадым. Мени көчөдө эч ким тааныбай эле койсун, булай ырдапчы кызы келет эле билет элем, намазга бекем болсун. Ошол кишинин сөзү бар эле да. Бир күн келет мүзүр 5 убакыт, сенин күйөөң 5 убакыт намазына толук болот, сенин намаздарың толуктай албай кыйналасың, ошол кишиге жетпей. Сен аны чын жүрөктөн сура деп айткандай эле бир жай намазда отуруп алып, түндө тахажуттарга туруп алып аябай сурандым. Мүзүр ырчы болуп элге Кыргызстанга таанылып кетсе экен, мени болсо ошонун аялы деп эле таанып койсо экен. Азыр действительно көчөдө мени эч ким тааныбайт. Азыр эми мына кийинчерээк бир аз таанып калышты, но инстаграмым азыр вообще мен сен бир актриса белең, биз сени каяктан көрдүк эле деп ушинтип Көргөндөй атышат болот. да. Аллах таала дуаны кабыл кылам десе, ал үчүн эч нерсе эмес экен да. Ошон үчүн жанатан бери кеңеш жөнүндө сөз болуп калбадыкпы. Ошондо мен айтар элем мындай: эгер үй бүлөңдө кыйынчылык болуп атабы, күйөөңдү жакшы көрөсүңбү или эркек аялыңды жакшы көрөсүңбү, сен андан ажырагың келбей атабы, бирок сени жашоо кыйнап атабы, сенде жай намаз турат го. Алла менен сенин ортоңдо эч ким кармаган жок го. Туурабы? Тигиден эмес, анын апасынан, атасынан эмес, сенин күйөөңөн, аялыңан эмес. Алла эмнени каалайт? Болду. Ошол сен самый главный дуа кылып сура. Мен ушул нерсени өзүм буга чейин жана айттым го, аябай кызганчак элем, бирок ошол мүзүрдүн сөзүн угуп эч түшүнө албайт элем да. Күкү кызганыч бул шайтандан экен деп. Буну сен дабаттан угуп келип айттыңбы, каяктан айтып, мага бир айтып калды да ушул. Күкү кызганыч шайтандан экен деп. Көп уруш кызганычтан эле чыгат экен 2 жаштын ортосунда. Ошол нерседен мен өзүмдү тарбияладым. Аллахка болгон мамилемди оңдодум. Анан ошол мүзүр дабатка барып келген сайын эле күкү Алла менен мамилени оңдойлу. Адамдар менен ал мамиле өзү эле оңолуп калат экен. Ошондой болуп калды. Ошондой экен. Негизи эле эгер адамдын жашоосу жаман боло турган болсо, иши болбой, кыскасы мындай бир туңгуюкта жүрө турган болсо, адам баласы өзү биринчи Алла менен болгон мамилени оңдош керек экен да. Алла менен болгон мамилени оңдоп, ал кандай? Даарат алып 5 убакыт намазда, тахажутта, бардык намаздарда жана ошондой амалдарга катышып, Алла менен болгон зикир менен дайыма жүрөгүңдө ошол Алланын гана махабатын, эгерде биз Аллага болгон махабатыбызды ушундай билдирсек, Алла таала сөзсүз түрдө Алланы таптың, баарын таптың дейт го. Ошонусу кандай? Биз Алланы таптык, баарын таптык да. Ошонусу кандай? Алла менен гана болгон мамилени оңдош керек. Машалла. Менде тааныштар эми достор менен сүйлөшүп калабыз да, сиздер келесиздер дегенде баары көп ой пикир менен бөлүшөт го. Сиздер менен ой пикир бөлүшкөндө мындай ойдо экен да. Мүзүр байке динге келип анан аялын оронтуп салды деген түшүнүктө экен да. Мен азыр угуп отурсам, чынында Гүлмира эжеке тили болгон экен. Бул мындай да, мен булардын жолугуна келген, мен буларга жолугуна келсин, келбесин деп сурабайт элем. Алла таала өзү билет эмне кылыштычы. Биз болгону себебин гана кылышыбыз керек да. Себебин гана кылышыбыз. Сен мындай бол, сен андай бол деп биз айта албайбыз. Биз дуа кылдык. Көп дуа кылдым. Мен мисалы дуа кылдым, көп дуа кылдым. Эң негизгиси ошол үй бүлөгө, бир туугандарыбызга, досторубузга, кимиз, классташың, аяштарыңа, самыйга ушул бардыгы динге келсе экен. Эгер сен даватта болсоң, эгерде сен дуада болсоң, эгерде сен бирөөгө жакшылык кылып каалап аткан болсоң дейт Алла таала, сөзсүз сен бирөөгө жакшылык каалап аткан болсоң дейт, периште айтып турат экен да. Сага дагы ошол жакшылык, сага дагы болсун депчи. Бул бизден эмес, бул биздин кандай? Биздин себебибизден, биздин балким даватыбыздан, биздин дуадан, балким бирөөгө бир жакшы иш кылганыбыздан, балким Аллага бир жага турган бир нерсе кылганыбыздан ушул
келинчегибиз жолука келди. Кызыбыз дагы кыйнабай туруп эле жолука келип калды. Бул эмнеден? Бул баардыгы Алладан болот. Биздин кылган амалыбыздан болот. Биздин кылган амалыбыздан. Себеби деген көп досторубуз бар. Мен такыба досторум бар. Ушул айтат, канча аракет кылдым, ушул келинчегиме дуа кылам, эме кылам дейт. Такыр жолука келбей койду. Мен өзүм ушинтип жүрсөм, келинчегим саксайып жүрсө кандай болот деп. Ошолорду дагы баягы салыштырам дагы, я Алла, шүгүр дейм да. Баягы сени убара кылбай эле, сени кайра сүйлөтпөй эле Алла Таала өзү жолука алып келип койду. Алла Таала өзү ыйманга алып келип койду. Кызыбызга чейин жолук салдырып, балабызга чейин эми үйдө төртөөбүздөн намаз окуйбуз иншалла. Ошого шүгүр. Мен мисалы үчүн эми көрүүчүлөр үчүн кеңеш сурап атам, өзүм дагы кеңеш алган аракет кылып атам да. Анан сиздерден эң чоң кеңеш угуп алдым да, өзүм жыйынтыктоочучу мындай үй бүлө курууда. Демек үй бүлөдө эркек да аял да бири-бирине камкордук менен дуа кыла берсе, ушул оңолуп кетсин, ушул баары жакшы болот экен, үй бүлө бекем болот экен дегендей ошондой сабак ала алдым сиздерденчи. Көрүүчүлөргө да ушул нерсеге көңүл бурууну мындай ыктамакмын. Анан эми чыгармачылыкка кайтып келсек, эми көпчүлүк айтат да, азыр деле айтып атат, бүгүнкү күндө деле экөөң дин жөнүндө сүйлөйсүң, сен болсо оронуп алдың, анан жана айтып атпайсың, мен деле көп окудум комментарийде, сөйкөң көрүнүп калыптыр, мындай туура эмес, анан андай туура эмес деп. Ошол нерселерди кантип жеңип атасыздар, айрыкча сиз Күлмүр эжеке? Мен жолука келгенде Нурзат Токтосунова эмеден жолугушуп калдык, бир кафенин алдынан жолугуп калып эле, сага бир чоң сыноо келген турбайбы деди. Күлүп сүйлөйт го өзү. Сөзүнө түшүнгөн жокмун. Бул мен жолука келсем, жолугу менен куттуктап, кучактап, молодец, сонун жолугуң кут болсун, бирок сага бир чоң сыноо келди деп кетип калды да. Ошол сөзүнө эч түшүнбөй аткам. Көрсө, ал байкуш өтүптүр да ошол нерседен. Баягы биз жолук жок жүргөндө анда деле комментарий негативный жазылчу, бирок мен жолука келгенде аялдар мен ушунчалык көрүп, мен жолугум аларга эмне кылды депчи. Анан эң артында уже чыдабай кетем. Кээ бирлер дайрекке чейин кирип, араб кул, шайтан, арабтарга сатылып кеттиң да, кыргыздын жолугун кийбейсиңби деп. Анан мен баягы оюмда мен айттым го, жана солдаттын айтканын угам депчи. Анан бир магазин бар экен, ошол магазинге барып кыздарга көрүп эле, кыздар мага кыргыздын жолугун берип койгулачы деп коем. Эже биз түшүнгөн жокпуз деди. Анан биз мага кыргыздын жолугун берип койгула дедим да. Баягы жолукка жаңы келип изденип атам, жолук жарашпай бир кызыктай эле болуп атам да. Анан баягы кыздар, эже жолуктар бирөө эле болот деди да. Мындай бизде шарф болот, же болбосо жолуктар болот, анан ичине мындай шапочкалары ушулар бар. Баягы окшош эле болот. Ал кандай кыргыздын жолугу дегениңиз депчи. Анан мен кийинчерээк жанагы элечек кийген апаларды изилдей баштадым. Кыргыздын кийимдерин изилдей баштасам, элечектин ичинен ошол биз азындай кылып кие алабыз го ошондой. Мен мисалы мындай эле жүрөм жолукта. Болгондо баягы динди дагы биз оорлотпошубуз керек да. Жолукка дагы балким менин себебим, мисалы мага көп кыздар жазды, эже сиздин себебиңиз менен мен жолукка келдим депчи. Жолукту биз жеңил айтышыбыз керек. Биз кандай кылып атабыз? Элге чыгып атабыз дагы, аял киши жолукта болуш керек. Аял киши күйөөсүн уруш керек, мындай коркутуп. Жок, антип айтпаш керек. Биз аял кишиге мен башында жолук биз үчүн сүннөт деп ойлоп жүрүптүрмүн. Анан көрсө жолук бизге намаз кандай парз болсо, жолук да бизге парз экенин түшүндүм. Болгондо мен башында кыйналчумун, жолукка келгенде мен кантип ырдайм, кандай болуп калат, эми кыскайларды кийчүм, аябай кыска эмес, тизеден ылдыйраак буттарым көргөзүп кийет элем. Мен кандай болуп калам деп. Анан жолукка келгенде Алла Таала да мага аян болду. Баягы мен өзүм ооруп жүрөт элек, кыйналып. Анан бир күнү ошо уктап атканда мен түшүмдө 3-4 аял катар турабыз. Анан бирөө келип сүйлөп, бирөө лямкачан турат, жылаңач дене менен. Мунун деген жолу бар болчу деле эркек киши сүйлөп атат. Бул чечип салбадыбы деп мени карап туруп, Аллах сага баарын бериптир, башыңы жап деди. Ордуман ыргып туруп эле мүзүргө звонок кылдым, мен жолукка келем дедим. Десем, ой, машалла, сонун болот, сонун. Да, конечно, бүкү колдойбуз биз сени. Анан сразу эле балама чалдым, балам мен жолукка келем. Ой, мама, машалла, сонун болбойбу деп, мен дуа кылып атат элем деп калды. Анан мен ушул жолукка келгенде, жана сиз айтып сурап атпайсыңарбы азыр кандай болду, кыйын жыл. Аябай кыйын болду. Бүгүнкү күнгө чейин дайректти толтуруп сөгөт мен аялдар. Араб кул, капкара жолукту салынып алып депчи. Анан кээде чычалап кетем да, мен деле адаммын да. Анан кээде ответ берип коем, карап туруп. Баарына бербейм, кээде бир берип калам да айтам. Сен деле кара чачыңды саксайтып, капкара көйнөктү кийип алып тойдо жүрбөйсүңбү?
мен ошо кара саксайган чачымды түйүп, кара жоолук менен жаап, кара көйнөгүмдү кийип алдым. Айырмабыз ошол болду. Күз күнү жакшылап карасаң, сен да кара чачың менен саксайып турасың. Бирок сага караганда мен дене башымды жаап алдым. Баягы мен ырчы болгон үчүн мынтип сөйкөлөрдү көрсөтүп, мисалы элден өзгөчө болуп барышка туура келип атат. Бул тойдун гана учурунда. Эми бул нерсе менен мен мисалы кээде адамдар жоолук жарашпай, жоолукта жоолукка келиш өтө оор. Намазга караганда жоолукка келиш аябай кыйын кыздарга. Мен мындай биз жоолугу жок жүрүп, жоолукка келген кыз келиндер түшүнөт болуш керек мени. Жарашпай, сен көнүп калган шымдарың кие албай эле юбкалар менен жүдөп, этек башың баары чаң болуп калгандай эле бир башкача сезимдер келет да. Ама ошол кезде сен өзүң кээ бирлер эмне үчүн жоолуктан чыгып кетип атат? Анткени биз именно мен кээде туруп жоолукчан эжелерге дагы мен Алла ыраазы болсун алардан. Биз ошолор кээде жоолукту оор айтып атышат. Ошолор кирип алып жоолугуңду көргөзбөй салын да. Эже мага дуа кылып койбойсузбу? Жоолугу жокторго дуа кылып койбойсузбу? Антип аны сындагандан көрөкчү. Ошол мен бүгүнкү күнгө чейин мени араб кылды эле сөгөрүшөт. Шайтанды эле сөгөрүшөт. Мен жоолугум алардын эмне кылып атканын мен эч түшүнбөйм. Анан мүзүр негизи мындай реакция бербейт. Бирок именно мен жоолугум асылганда мага болушуп кетет да. Түзөфүллерде кайсы жерде отурганда жоолугу бар, зато ыйманы бар. Сенин эмнең бар депчи. Ошентип жүрүп көнүп калышат да акыры. Көнүштү. Бирок биз азыр мисалы мондой жергенде кирпик тагып келебиз. Бул мен өстүрүп алган кирпик эмес. Накладной. Мен эми элдин адамымын. Бул искусствонун бир түрү да. Мен ушул жерде алып туруп, вот, тигип алып туруп, жоолук салынып туруп, бияга мынтип алып туруп, буга кандай карайсыңар дейт го. Мындайынан кара, кааласаң мындайынан. Болгондо эле менин жумушум менен каалаган жагыңан карай бер туурабы. Эң негизгиси биз эл үчүн эмес, биз башка үчүн эмес, эл үчүн эң негизгиси жоолук салындыбы бул Аллах ыраазычылыгы үчүн салынды. Жоолук салындыбы бул пайгамбардын сүннөтүн, пайгамбар эмне деп айтып кетти, мына ошолордун баарын жасаш керек. Биз элге карап түздөнбөйбүз да, биз деген неге түздөнүүчү адам бар, мына ошолорго карап түздөнүш керек. Бизди мына орустар баарын ушул кандай, бизди кандай деген жаман жагдайга таштап коюптур да, орус калкычы. Ошолор аралаша берип, биздин кыргыздарды ушунчалык өтө эле бир маңкурттай кылып салган экен да. Ошонусу кандай, азыр дин келип, Кыргызстаныбызда кандай деген жакшы нерселер болуп атпайбы? Дин келип, азыр көптөрү ушунчалык жүрөктөрү ачылып, өтө бир жакшы болду да. Ичкендер, чеккендер, туура эмес жүргөндөрдүн баары жоголду да. Ушунун баары эмне? Бул Алланын өкмү, пайгамбардын сүннөтү, Алланын өзүнүн амили менен болуп атат бул нерсечи. Биздин колубуздан эчтеке келбейт. Биз эң негизгиси амал кыла беришибиз керек да. Сизде деле Мүзүр байке, мына эркектерде деле баягы чөйрө болуп калат го. Анан эми ырчы болсоңуз албетте чөйрөңүз бөлөкчө болот. Анан динге келиш сизге деле бир чоң сыноо болсо керек эле. Чөйрөнү алмаштырдыңызбы же чөйрөнү үйрөттүңүзбү, кандай болду сизде? Мен бир нерсе айтсам ошону кылганга аракет кылам да. Себеби деген могу туура эмес дейбиз, значит туура эмес болсо аны туура эмес, туура көрбөйм. Туура жака багыт алам. Туура жүргөнгө аракет кылам да. Анан биз ошол динге келген мезгилде албетте көнбөй жүрдүк башында. Көнбөй жүрүп бирок көнүшкө туура келди. Себеби дегенде акыретти ойлоп калат экенсиң да. Акыретте ошол кандай нерсе кылган болсоң ошонун баарына жооп бересиң. Минут секундуна чейин жооп бересиң. Баардыгына жооп бересиң. Суунун да сурагы болот дейт го. Ошонусу кандай? Ошол жаман нерсени азайтып, жакшы нерсени көбөйтүш керек экен да. Анан азыркы менин дагы отурган классташ балдарыбыз, досторубуз менен отурган мезгилде көпчүлүгү азыр арабызда бир экичөөбүз намаз окуйбуз. Акырындан жоолукка келип, жоолук салынып, биз барган сайын сөзсүз түрдө ар бир дасторкондо Алланы улуктап, өкүмдөрүн айтып, Алланы улуктаган ушу дасторконду дейт, акысын бериш керек дейт да. Ар бир дасторконду айта берип, эми акырында биздин досторубуз дагы динге ыктап, иншалла динге келип атат. Сиздин жашооңузда Чубак Сатаев деген мынтип айтсам мындай шыктандырган адам болгон. Анан эми кыргыз элинин залкар шыктандырган дин жаатындагы адамы да Чубак аттуу киши болгон. Чубак жөнүндө да бир эки сөз айтып кетпесек болот. Ушундай жыйындарда эми соо жетип турсун. Сиздерге кандай таасир берди ал киши? Эми
элге кандай таасир берсе бизге деле ошондой таасир берди. Чубак ажыга Аллах ыраазы болсун, Аллах бейишине насип кылсын. Кандай деген ошол сазга батып кеткен, кандай деген ичип кеткен, кандай деген жаман ишке кирип кеткен, ушунчалык белчесинен сазга батып бир жаман нерсеге чөгүп кеткен адамдардын баардыгын дин аркылуу, Аллахтын өкүмү менен баардыгын саздан чыгарды го ушул киши. Өтө Алла ыраазы болсун. Ушунчалык кээде урушуп жеткирчи, кээде күлдүрүп жеткирчи, кээде мындай жакшынакай мындай серьезный сөздөр менен айтып жеткирчи эле да. Мына ошол менен элдин арасына ошончолук кадыр барктуу эң бир жакшы инсан болуп ал биздин эсибизге сакталып калды да. Биз ошол 4 айлык даватыбызда ошол акыркы күнү ушу Акман деген айында болуп калдык. Ошол жерде айтып калды. Чубак ажынын өзү жакын жерде эле деп. Ошондо акыркы күнү биз барып, ошол жерге барып зыярат кылып, Куран окуп, Куран түшүрүп, ошентип келдик. Анан азыр көбүнчөсү мына көп жерде эстелик коет го. Мен мурун эле ушу эстелик койгону туура эмес көрдүм эле. Эми ошол чоң эле бир улуу инсан, улуу аалымыбыздын ошол бул жагында апабыздын мүрзөтү экен. Кийингиси ушул Чубак ажынын мүрзөтү экен. Экөөндө тең эстелик жок. Калгандарында эстелик турат да. Мына ошол жерден дагы сабак алсак болот да. Бир эстелик деген эч кимибизге бир жакшынакай жакшы деле алып келбейт. Бир эгерде баягы тааныбай билбей калыш үчүн бир ташка бир атыңарды деле жазып койгула дейт го, болду. Анан кээ бирлер күмбөз коюп, чоң кылып, тим эле ушундай мрамор менен кылышып атпайбы, ошолорду мен туура эмес көрөм. Мына ошолордун баарын айтып кетпеди. Ушул эстеликтин кереги жок, башканын кереги жок. Даже ийне жибибизге чейин ушундай айтып түшүндүрүп, баарын түшүндүрүп, диндин атначала до концасын кылбаса дагы эми диндин эмеси эненин курсагынан баштап баягы көргө барганга чейин илим ал дейт го. Канчалаган инсандарга өзүнүн колдон келишинче жардамын аябай, колдон келишинче акыл насаатын айтып өттү бул кишичи. Алла ыраазы болсун. Ошону гана айтабыз. Бейишине насип этсин. Сизде Чубак ажы боюнча, Чубак ажы мен ойлойм да, мындай бир аял кишилердин мындай бир защитниги сыяктуу болчу экен да. Биз бул кишинин баркын билбей калдык убагында. Биз ага деген жоолук салынсам болобу, жоолук салынбай туруп намаз окуй берсем, мен аял киши болгонум үчүн мен аялга тиешелүү нерселерди айта алам. Жоолук салынбай эле окуй берсем болобу деп, анан бир жерде жини келип кеткен жер бар го, сен жоолугуңа эч кимдин мурду бүтүп калган жок, салынбасаң салынбай эле кой депчи. Мисалы биз ушул кишинин убагында баркын билбей калыптырбыз да. Эч кимибиз. Азыр баарыбыз моюнга алып, ошонун кайра эски видеолорун ТикТокко ар жакка чыгарып алып, кайра көрүп атабыз го айландырып. Аябай мына азыр мөзүр айткандай жеңил кылып эле жалпак тилде бизге жеткириптир, аябай аракет кылыптыр. Бирок биз ошону мындай ошол убакыттын баркын билбептир. Чубак ажы каза болду дегенди укканда мен үчүн жашоо токтоп калды чындыгында. Ушундай адамдар дүйнөдөн кетип атса, өтө башкача мындай мен дагы динге келишиме, жоолукка келишиме бул кишинин дагы салымы бар да. Эми ар бир видеолорун көрүп атып таасирленген элем. Анан ошол киши дүйнөдөн өттү дегенде мындай жашоо бир момент мен үчүн токтоп калды да. Бүт барып өтөт турбайбы бул дүйнөдө биз эмнени талашып, эмне үчүн, эмнени эле издеп жүрөбүз бул жакта депчи. Болду, илим ал деп мүзүр айтып атпайбы. Мен ошол илим алыш керек экенине келип, илимди дагы каждый эле киши ала бербейт экен. Илимди дагы баардыгы эле албайт экен. Муну дагы Алладан сурашыбыз керек экенбиз. Ошону бизге айтып деп урушуп жеткирсе да биз бүгүнкү күндө эми баркын билип атабыз го. Чубак ажынын баркын. Эми азыр бул жакта тирүүлүктө калган башка ажыларыбыздын, алымдарыбыздын баркын билишибиз керек да. Мен көбүнчө Эрмек устазды угам сабагын, анан Максат ажыны угам. Экөөнүкү прям мага ушунчалык мындай таасир да берет, жумушума дагы, башка жагынан дагы. Кыргызга берди да ушул алымдардычы. Ушулар аман болсун, ушуларга дуа кылыш керек. Ооба. Ушулар аман эсен болсун, анткени булардын Кыргызстанга болуп аткан эң биринчи салымдары өтө күчтүү булардыкычы. Өтө күчтүү. Биринчи ушуларга дуа кылыш керек да. Ушулар аман болсун. Ушулардын дуасы менен, ушулар күнү түнү тахажжудта, ушулар сайрап, какшап, күнү түнү ушундай сабак берип отуруп канча деген инсандарды туура жолго салып койду. Алла ыраазы болсун бул алымдарыбыздан.
Сиздердин азыркы жоопторуңуздардан, азыркы темадан мен дагы бир сабак алып отурам. Баягы айтат го, Алла Таала эгерде кааласа, эч ким анын даражасын түшүрүп же көтөрө албайт да, Алланын каалоосу. Сиздердин мисалыңыздарда деле да, сиздер жолуга келдиңиздер, динге келдиңиздер, казалось бы, мындай адамдар укпай коюш керек эле сиздерди да. Кайра тескерисинче эл чогулта албаган зумирлерди ырларыңыз менен чогултуп атасыз. Демек, Алла Таала кааласа, өз даражаңыздарды көтөрүп коюптур. Алла ыраазы болсун. Эми альхамдулилля дейбиз. Анан эми кайрадан дагы чыгармачылыкка кайтсак, мисалы, эми ар учурда ар кандай болуп жүрдү. Бүгүнкү сиздин айткан Мözür байке сөзүңүз бар экен. Көбүнчө ырлар тойду ыктап болуп калды, той үчүн болуп калды дегенче, эми быйылкы көз караш менен мындай жана сөзүбүздүн башында айтып кетпедикпи? Оюңузду өзгөрттүңүзбү? Концерт үчүн дагы ыр жаратыш керек болуп калыптырбы? Биз ырларды жазган убакта той үчүн деп жаратпайбыз ырларды. Тойдун өзүнүн ырлары бар. Биз башында эле жазганда ошол эми концертке өзүбүз үчүн концерттерди дайбыз деп эле, сахнага чыгып дайбыз эле жаратабыз. Бирок ырларыбыз баягы мындай техно стилинде болгондуктан элге бийлегенге ылайыктуу болуп, элдер бийлеп кетишип атат. Шаңдуу. Тойгулар өздөрү чакырып калды. Анан сөздөрүнө өткөндө бир комментарийди окудум да, аябай күлдүм да, ушундайчы. Кеңештоонун ырлары дейт, карап турсаң дейт, мындай бир өкүнүчтүү ырлары бар, же болбосо мындай бир эме бере турган ырлары бар. Ошону угуп келатып эле кайра эле бийлеп кетебиз депчи. Жакшы эле мындай кайгыга чөгүп барып эле кайра шаңдуу болуп кетет, кайра эле ошо бийлеп кетебиз депчи. Ошонусу кандай, биз эми ырды жазып аткан учурда экөөүнө тең мындай ырдын ар бир нерсенин өзүнүн эмеси болот эмеспи? Ошол тематикада жазып, ошол менен чыгарасың. Кээ бир мындай сүйүүнүн сабагы деп коет го, сүйүүгө бир сабак бере турган ыр болсо, аны элдер түшүнүп ал мындай отуруп атат. Эгерде мындай шаңдуураак сөздөрү дагы мындай шаңдуу түрүндө жазылган болсо, элдер билет ал кайсы жерден чыгып кайра ырдап кайра бийлеп кетиштичи. Ошонусу кандай, биз эми көбүнчөсү тойго ыктап жазбайбыз, эми көбүнчөсү ырдасак деп жазабыз. Анан эми мисалы шоу бизнесте көпчүлүгү акыркы жылдары чындап эле той аркылуу болуп калды. Көп деле концерттерди көрбөй калдык. Бирок быйылкы жылы аябай концертке мол болду. Сиздер концерт бердиңиздер, Мирбек Атабеков берди. Анан эл тынбай эле барып атышты. Анан демек баягы элдер концертке сусап калыптыр. Анын себеби дагы эмнеде болушу мүмкүн? Мен бул эмеде ойлойм да, маданият көп эле мындай улуу залкар инсандар айта берет го. Маданият өнүксө, ошол өлкөдө жашоо башкача жакка өзгөрөт депчи. Да, действительно маданиятка да биз көңүл бурушубуз керек. Анан мындай өтө деле ooрлотуп айтпашыбыз керек. Кээде биз динди айтып атканда да ooрлотуп жиберебиз, мындай болбойт, андай болбойт депчи. Анан эми туура нерсе чындык ачуу болот да. Биз чындыкты уккубуз келбей, жүрөк карайып калганда чындыкты уккусу келбей атат адамдарчы. Анан эми ушундай мен ойлойм, кээ бир адамдар баягы үйүндө башкача отуруп эле концертке келгенде ал адам өзгөрөт да. Ошон үчүн быйылкы жылы бүт мындай мурда чыккан, канча жыл мурун чыккан ырчылардын баардыгынын концерттери аншлаг болуп, концерттерине кайра элдер келип атса, муну биз кээ бирөө жана комментарийде окуп калсаңар, шайтандар десе тозокто күйөт, бирдеме отто күйөт деп эле ушинтип атышпайбы? Андай эмес, жакшы жагынан деле айтып койсок болот да. Мисалы кээ бирлер ошол жерге келип, кээ бир жолуга келе албаган кыздар келип, Гүлмира эже деле ырдап жолугу бар экен го, мен деле жолуксам болот дегендей бир жакшы жактарын деле алса болот да. Анан жаман жакты айта берсең, жаман жак эле көрүнө берет да. Ошон үчүн быйыл могу кайра концерт кайра жанданганда, эл Кыргызстандагы маданиятты түшүнүп, ырчыларын кайра колдоп, биз деген көнүп алганбыз да. Сен ырчысың, ук, биз сынчыбыз, сен бизди ук деп жаман жагын айтып берет. Азыр эми ырчыларды колдогондуу, маданияттын өнүгүп аткан белгилери да бул. Ошол аркылуу деле динге келгендер көп да, мисалы. Ооба. Анан сиз Гүлмира айым көбүнчө айтып каласыз бизнесим тууралуу. Эмне бизнес кыласыз ырдан тышкары да? Мен соода кылам өзүм. Соода сатык менен алектенем. Эртең да буюрса Кытайга кетем товарга. Мен сооданы жакшы көрөм. Мен ушул Дордойго баратсам, бир сон жазып бар экен да. Кирешенин 10 түрү болгон болсо,
тогуз эшиги ушул содада депчи, ошол жактан көйрөк ачылат деп. Анан пайгамбарыбыз сода кылган экен деп мүзүр айтып келди эле мага, дабат кылып күкү пайгамбарыбыз сода кылчу экен, ушу сен сода кылганың жакшы депчи. Анан мен сода кылгандан ырахаттанам. Содадан анан ошол содада дагы дин ушунчалык сонун экен да, содада дагы айтылып кетиптир. Алдабай сат, кээ бир сатуучулар ашыкча мактап жүрөт го, ал андай эмес, бирок аны мактап берип ошондо анын акысына кирип калат экенбиз адамдардын. Ошол жерде да дин бар экен да, мен Аллахтын ушунчалык кадыр зат экен да, мындай күндөн күнгө таң калып бүтө албайм да. Күндөн күнгө. Даже ушул содада дагы бизди сынап айтып коет экен да. Эми учурдан пайдаланып айтып кетели, эмне кылса болот, сиз эмне сатасыз, Мен кийим кантип сатам. байланышса болот? Мен мисалы кийим сатам. Мен азыр кичинекей балдардын кийимин сатып, мурда женский кийим болчу, аны биз кайра ачабыз, бирок азыр убактылуу детский балдардын кийимдери болуп калды. Анан мен ушул көбүнчө мынтип ниет кыла берет элем. Биз өзүбүз кыйналып, банкрот болуп бир жылдары кыйналып калган жылы акчам жок. Ошол кечинде бир $100 тойго барып келдик. Анан мүзүр айтты, 4,5 миң сом мага берип, балдарды кийинт деди да. 4,5 миң сомго эки баланы кийинтиш, мектепке даярдаш мен үчүн оор болду. Жолдо баратабыз, балам менен кызым мага. Мен кызым тили ширин болчу анда кичинекей эле. Анан мама, мен сени кукла алып бер деп айтпайм, мен кукла кийбейм, кукла албайм, мен жакшы көйнөк кием деди. Балам болсо, мама, мен эң арзан кийимдерди кийейин, эң арзан, бирок мен сизге дуа кылып атам да, сиз кийинишиңиздер жүрүшүп кеткенде мен деген линингтен кийинем деп койду балам. Лининг эмне экени деле түшүнгөн жок, мен линингтен кийинип көргөн эмес. Көрсө ал ошо кымбат балдар жакшы көрүп кийинген жер кийингенде алып барып кийингенде көрдүм да. Анан ошондо мен ушул жагыма кирген эле да, Кудайым буйруп, Аллахым насип кылып, мен магазиндерим кайра мурдагыдай болуп иштеп баштаса, карапайым элдин чөдөгүнө ылайык келе тургандай арзан кийимдерди алып келип, колумдун баарын салып албай, кичинекейине ыраазы болуп, мен сода кылам дейт элем да. Азыр биздин магазинибиз ошондой магазин. Бардыгы 350 сом деген. Каерде? Ошто. Жакында Бишкекке ачылабыз, буюрса. Бардыгы 350 сом. Основной кийимдер 350 сом. Анан мисалы биздин качестволору сонун кийимдер болгондо, кээ бир адам ушу содада жүрүп деле адам ач көздөнүп кеткенде, биз бирөөнүн акысына кире баштайт экенбиз да. Мисалы ал 100 сом тура турган болсо, алып келип туруп сен аны 500 сом деп коет экенсиң. 100гө 150 деп койсоң деле Аллах Таала берекесин берип койсо, 500 сомдон да көп берекеси бар экен да. Мен содагерлерге ушуну айтар элем. Көбүнчө мен эми бул эмемден кийин мени дордойдогулар жаман көрүп калбасын. Кээ бир дордойдо отурган эжелер мен дордойдон алып сатат элем, мурда мынтип айтышат эле да. Биз деген буга 100 сом эле кошобуз, 50 сом эле кошобуз депчи. Анан мен өзүм Кытайга барып келгенден кийин түшүндүм да. 1ге 1, 1ге 2 кошулат экен товарчы. Биз кантип кыргыз эли өнүгөбүз? Эгерде биз башкага өзүбүздө болгон нерсени башкага каалабай айткан болсок. Анан мен ошону түшүнгөндө айттым. Мен буйруса магазинимди дайыма точкалардын жакында көбөйтөм. Ошондо Кытайды Кытай деп сатам. Турцияны Турция деп сатам. Кыргызстандын пашыбын Кыргызстан деп сатам. Кээ бирлер бар го, Кыргызстанда тигилген кийимдерди деле Турция деп берет, Кыргызстанда тигилген кийимди деле Кытай деп берет. Же болбосо Кытай кийимин алып келип деле Турция деп берет. Болду, ошондо болду, өлдүң дейт. Ошол жерден баштап береке уучту дейт да сенде. Ошон үчүн бул содада да дин бар дегенге мен ушул нерселерден кабыл алып, ошол кезим артка кайрылып, балдарымы кийинте албай жүргөн учурду элестетип, мага ошол оюма келген эле, Аллах Таала ошол күнгө жеткирип атат мени. Азыр ошондой магазин изденип атып, ошондой магазиндерди көбөйтөм деп аткан учурум. Түрктөрдө жакшы сөз бар экен содадачы. Сен сатып алуучудан эмес, сатуучудан өзүң сатып алып атканда арзаныраак ал дегенчи. Ошону дагы колдонушса деп мен көп кыялдана берет элем да. Анан Мүзүр байке чыгармачылыкка эми аябай айтып атпайсызбы, чыгармачылык адамдар бөлөкчө болот депчи. Сиз баягы плагиатты аябай жаман көрөт экенсиз да. Ошол тууралуу Плагиатсыңар деп бетине деле айтып берет. Ким көрсө элечи. Бетине деле айтып жүрөм. Анткени эмнеге коркото турган эчтекем деле жок. Анан эми аларга деле туура түшүнсө болот, бирок мен ошол нерсе болбойт да. Негизи башка жердеги улутту ушундай хит болуп аткан нерсесин бияка алып келип туруп ырдап, аны хит кылат. Эми ал жакта хит да, бул жакта хит кылат дагы. Анан бул жакта хит болот. Хит болгондон кийин эле баягы адам өзүн укмуш сезип алат да бир пастачы. Баягы башка бирөөнүн ыры болбосо. Мээнет кылган эмес. Мээнет кылган эмес. Шарт алып келди да көчүрдү. Записти кылды дагы ошо менен ырдап койду. Андай нерселер өтө көп. Биз деле плагиат кылып туруп башкалардын ырын ырдап эме кылса, бирок
өзүңдүн чыгармага эмне жетсин деген жер бар да. Анан башка ушул плагиатты ырдап коелу, анан кийин эле укмуш баягы бааларын көтөрүп, ценаларын көтөрүп, анан укмуш болуп элдерге туура эмес мамиле кылып жүргөн плагиаттарды көрүп жүрөбүз. Анан ошолорго мен чын эле каршы элем, ошол плагиаттаргачы. Бул деле бирөөнүн акысына кирүү болсо керек. Албетте. Мейли бирөө кээ бирлер сурап алат, кээ бирлер сурап албайт да. Кээ бирлер кечке чейин сурап жүрмөк белем. Аркасында мисалы тажиктин боло турган болсо, Тажикстанда ким кайсы тажиктен сурайт мисалы да. Аны дагы сураш керек. Алар болсо может бербейм деп койсом эмне кылат мисалычы. Ошонсу кандай плагиаттарга мен өзүм негизи башынан эле каршымын. Мен ырдасам, мен өзүбүздүн ушул Кыргызстандан чыккан атактуу ырчылардын ырдашымын. Бирок башка жактын ырларын ырдабашмын да менчи. Баягы жаңыртып азыр Жаңыртып, антип жаңыртып ырдасаң болот. Улуу инсандардын сонун ырлары бар. Анда уруксат берсе ырдайсың, уруксат бербесе ырдабайсың. Бирок эми ошол чоң инсандардын ырлары менен биз деле ошол ырдап чоңойдук. Бирок эми башка бирөөлөрдүн ырын ырдап, анан кийин таза укмуш болуп көтөрүлүп кетишти эмес да. Мейли ырда, башка бирөөнүн ырын ырдап, мейли эме бол, бирок мен ошону туура эмес көрөм да. Себеби дегенде мындайча айтканда бирөөдүн укмуш сонун бир джип машинесине отуруп алып меники дей бергендей болуп калат экен да. Могу меники көрдүңбү? Карачы могу жери могу мындай, тери тигиндей, мынча объему мынча, тигиндей мындай деп бирөөдүн укмуш кычыраган машинесине отуруп алып эле ошону мактай берген эмес. Ошондой сыяктуу көрдүм да. Ошонсу кандай бирөөнүн окаты бул бирөөнүн окаты. Ошону түшүнөм. Анан эми концерттерге дагы кайтып келсек, ар бир концерт өзүнүн бир атмосферасы менен өтөт. Анын закулисье деп коет го, анысы бар. Анан сиздер Москвага барып келдиңиздер. Биз как раз ошол маалда сүйлөшүп калдык. Анан Москвада бир мындай жагымсыз, ыңгайсыз ситуация болуптур сиздерге. Ошол тууралуу бир аз токтолуп кетсек, эми бул ниетибизде сабак катары бөлөк. Биз ал жерден, ошол ситуациядан эми ал окуя көбүнчө мүзүргө жаккан жок. Ал темага негизи мүзүр кайткысы деле келбейт болуш керек. Анткени мага кыска эле жооп берип коет ушул. Күкү деди, Аллах ыраазычылыгы үчүн кой берчи баарын деди да. Мен аял кишикемин да. Анан мен неге деген суроо боло берди дагы. Анан үйгө келип баягы башында ачуулуу болдум. Действительно катуу сөздөрдү ТикТокко баягы өз кызыкчылыгы үчүн менин видеолорумду ар жеринен кесип алып колдонушту. Сөздөрүмдү колдонуп мени келе соо кылып көргөзгүсү келди. Бирок эч качан ууру мен урдадым дебейт да. Күнөөкөр мен күнөө кылдым дебейт. Ууру тойгончо жейт, өлгөнчө карганат дейт го. Ушул ситуацияда деле да, ошончолук акыбалга жетип элге чыгып кеткен күндө деле туура эмес болуп калды деген гана сөз менен, мен сиздерден кечирим сурайм деген гана сөз менен токтотуп кое турган жерде болчу. Бирок кайра адамдарын жаздырып, кайра бүгүнкү күнгө чейин, дайрекке чейин жаздырып мени сөктүрүп атат. Мен эң ардына бул жерден мен дагы бир рет сабак ала алдым да. Демек, жашоодо мындан дагы жаман, мен ойлодум, жашоодогу бизге келаткан дагы бир кыйынчылык ушул нерсеме түшүп кетсин. Анткени мен бир дагы менин атыма жаман жазылган комментарийди Инстаграмда өчүргөн жокмун. Демек, бул адамдардын ушунчалык оркуштап аткан ичиндеги жаман нерселери мага айткандан бошонушуп кала турган болсо, Аллах ыраазычылыгы үчүн мен жөн койбоймунбу дедим да. Эгер алар ошол жерден мени сөккөндөн рахат тапса, билип билбей туруп ал жерде тынчтыктын, мүзүрдүн менин гана ортомдогу нерсе болчу. 4-чү киши ал жерде жок болчу. Кандай болуп тынчтыктын жакыны болсо да, менин жакыным болсо дагы, биздин экөөбүздүн жакындарыбыз дагы ал адамды сөккөнгө акысы жок эле. Анын жакындары бизди сөккөнгө акысы жок эле. Айтат го, уурусу күчтүү болсо эси доого жыгылат го. Биз ошондой болдук. Ситуацияда баягы мен ачуум менен, ушунчалык жиним менен баягы нерселерди айтып алдым дагы. Анын эң артынан мүзүр мага бир сөз айтты, мен ошто элем как раз. Күкү, мен жүрөм аябай жаман болуп атат деди. Сен жакшы элесиңби деди да. Көрсө, бул ТикТокко кирсе мен ар жерден эле видеолорум чыгып, жаман сөздөр жазыла берсе, кандай болбосун? Мен балдардын апасымын да. Бунун үчүн мен жакын адаммын. Да, мен комментарий жазып аткан адамдар үчүн, тынчтыктын жакындары үчүн мен начар адам болушум, бирок бул үчүн мен жакшы адаммын да. Мен буну жүрөк ооруп калганын билип анан мага мынтип эле кыска сөздү айтты да, Күкү сабыр кылып койчу.
Аллага эле тапшырып койчу деди. Болду, ошол күндөн мен ошол теманы жаптым, бирок өзүмө эмне сабак ала алдым? Ишенбе. Аллахка ишен. Эч кимге ишенбе. Айлана чөйрөңдөгү. Азыр мисалы бизди бир жактарга, Россияга концерт дейт. Канча кишилик зал, канча адам болот, кандай болот, барганда ситуация башкача болуп калса көрөсүң. Уже bundan биз наоборот опыт алдык дагы. Бир четинен азыр карасак биз мындай мурда туура эмес сүйлөшүп алат экен элек, баягы адамдарга ишенип эле. 100 кишиби, 100 киши, 200 киши. Көрсө андай болбойт экен. Азыр ошол нерселердин баардыгын эртең эгер барганда, могу бүгүнкү договордон башкача болуп кала турган болсо, анда башкача болот деп уже айтып калдык. Анан эми эң кызыктуу, эми элдерге кызыктуу да бул нерсечи, канча атабат бул ырчылар деген нерсечи. Анан мисалы бул эми кандайдыр бир региондордо силер чакырам деп жүргөн адамдарга деле болсо айтып аткандай ниет деп атпайбызбы? 2017-жылы сиздердин тойго барууңуздар $300 экен эле. Бирок ошко $600 экен эле, ушундай ценниктер бар экен. Бүгүнкү күндө канчалык өстү? Болуп кеттик. Эми азыр баягы замандын талабына жараша баардык нерсе кымбаттап атпайбы? Ошол кымбаттап аткан нерсеге деле биз ошондой нерсени ушу өзүбүздүн баабызды көтөрүп атсак, кайра биздин эме жок, аябай кымбатсыңар деп ушинтип атат. Анын ичинде мисалы Ошко $1,5 деп коелу, Ошко $1,5 деп кое турган болсок, биздин барыш келиш самолеттин жол киреси, проживание, жатакана, тиги буусу бар. Мына ошону менен эле анан өзүбүздүн тыйыныбызды алабыз да келебиз да. Мисалычы. Биз кымбатпыз деп деле айтпайбыз. Ошол анан кийин эми карап турула сырттан ырчы чакыра турган болсо, алар $10-15 миң келбейт. Бирок аны кыргыздар чакырат. Ушунчалык нам менен тосуп алып чакырып, анысы менен ушундай бир жатаканага жаткызып, укмуш кылып, ал себеби дегенде укмуш хиттердин автору да ошондо келип тургандан кийин узатып жиберишет да. Кыргыздын ырчыларын деле ошондой кылып койсун. Кандай сонун ырларды жазат. Кыргызстанда негизи ушунчалык сонун залкар ырчылар бар, ушунчалык мирге тааныла турган ырчы сонун обончулар бар. Ошо биздин маданиятты көтөрүп берсечи, укмуш обондор укмуш жакшы. Жок, Мүзүр, сен ушул жеринечи сага кичине кошумча кылып коеюн да. Баягы четтен келген ырчыларды сонун кылып сыйлап тосуп алышат дагы, биздин ырчылардын келгенде чөнтөгүн эсептей башташат. Тигинчеге барат турбайбы? Салыкчылар аркасынан түшкүлө дейт. Ким айтты аларга бизди салык төлөбөйт деп? Биз деле салык төлөйбүз. Как положено төлөйбүз биз деле. Кадимкидей кубалап аркабыздан кууп барып алып кетишет, белечи? Салык төлөп. Айрыкча бүгүнкү күндө дейбизби? Ооба. Анан булардын ой боюнча биз өзүбүз менен өзүбүз эле чыгып алып, анан бир көйнөк менен кечке бара бербейбиз, бир костюм менен бара берсек, аны дагы айтышат. Кийинебиз, анын өзүнүн расход, бул бизнес кылгандай эле, бул бизнес чөйрөсү да. Эми жанагы мен кээде ушинтип биздин кээ бир баягы жаман жазган адамдарды карап айтат элем да. Биз кыргыздын ырчыларын көтөрбөйбүз. Мисалы, эң кымбаты мисалы Бишкекте $1000 чыгат болуш керек ырчылар. А так $200 $1000 ортосунда. $200 ортосунда. А башка чет мамлекеттен ырчыны алып келип алышат дагы, анан мынтип айтышат. Ошондой болбойсуңбу деп. Биз кантип ошондой болобуз? Биздин көрөрманыбыз сен болуп атпайсыңбы? Сен бизди тебелеп атпайсыңбы? Биз кантип ошондой болобуз? Боло албайбыз. Никогда боло албайбыз. Себеби биз эми эле боло калайлы деп бирдеме чыгара калайлы десек, тартып, жулуп, түшүрүп, даже биздин көчөтүбүзгө чейин аралашат. Биягың мындай экен, тиягың тындай экен деп бир ошого карабастан, биздин шоу бизнестегилерге чоң рахмат. Кандай деген тоскоолчулуктарда, кандай деген азулукка чейин эле жей кирип, урушуп эле тим эле аны менен кошо жашагандай болуп эле ушундай болуп жүрүшүп атпайбы? Биздин кээ бир кыргыздын ушул айрым ушул жанагы диванчыларчы, жанагы дивандагы сыноочулар, эмне деп койчулар ошону? Критиктер, сынчылар. Дивандагы эксперттер деп коебу. Мына ошолор ошол шоу бизнестеги адамдын түйшүгүн бир эле күнкү ошол клиптеги, ошол жердеги ошол баягы ырчынын расходу башкалардын баарын эсептеп эме кыла турган болсочу, ал антип эки жазбай калат же болбосо ал кишиге мындан кийин жакшы гана нерсе айтып калат да. Жок, андан дагычы биз бул ырчы өзүнөн өзү эле биз ушинтип отуруп эле топ этип эле түшүп калып эле тойлорго биз $5 барабыз деп эле бизди жөндөн жөн эле адамдар алып кетип калган жок да. Биз буга деген 20 жыл эмгек, бул эмне деген эмгек?
Биз бул мынтип ырларыбызды бир жерде биздин ханышам деген ырларыбызды элге жетиши үчүн бул эмне деген жолдорду баскан, эмне деген жерлерге барып жалдыраган, мен ырым алып койчу. Бизге туура келбейт экендечи, туурабызбы? Биздин эмебизге туура келбейт экен силердин ырларыңар деп албай койчу, жалдырайт элек, эптеп тааныш күтөт элек. Анан биз азыр эле экөөбүз топ этип келип эле мына жерге түшүп отура калып эле биз $500 турабыз деген жокпуз да. Биз бул 20 жылдык эмгегибиз. Биз значит азыр алып аткан болсок, биз когда-то вложились ушул бизнеске. Андан көп суммада биз вложение кылдык. Балким Аллах Таала канча бир жылдан кийин эмгегибиздин үзүрүн берип аткандыр. Мен айтам да мындай эме ач көз кызганат деп койчу эле. Байдыкын ач көз кызганат. Ырчынын чөнтөгүнө эсептеген бул өзү билбейм бул кандай адамдар, жана критиктер, сынчылар менен айтат элем да, бирөөнүн чөнтөгүн эсептөө бул сенин өзүңө келаткан ырыскыңды кесип атасың деген сөздүн бири да. Мен кантип сиздин чөнтөктү эсептейм. Мондай студия ачып алган турбайсыңар. Силер дагы YouTube'дан акча түшөрүн билебиз го биз дагы. YouTube'дан азыр просмотрлар менен азыр бизди чыгарасыңар, канча просмотр, канча акча аласыңар дей беремби? Да, карасаң мындай. Азыр мисалы жаман сөздүн баары бизге тиет. Карагыла, азыр биздин ар бир жерибиз, жана мүзүр айтты го, мүзүр биз интервьюдан экөөбүздүн ушунча көңүлүбүз калган. Интервью ким чакырып атыптыр дегенде экөөбүз мага да чалып калышат кээде, мен мүзүргө менен качып кетем да. Анткени булга жакса барат, жакпаса интервьюга барбайт. Мурда деле көрүнгөн жерге интервьюга барбайт. Анан эми карагыла, азыр биз келип эле силерди эсептей берсек болобу? Азыр силер деген бизди чыгардыңар, азыр биздин деген могул эмебиз үчүн азыр элдер кызыгып көрөт да, просмотрга акча аласыңар. Канча алдыңар, бөлүшпөйсүңөрбү депчи. Бул уже туура эмес, акылсыздык, бул айбандын кылып аткан иши да. Бул жерге силер эмне деген эмгек жасадыңар, могу камералардын баарын сатып алыш, бунун баары вложение бизнескеби? Силердин бизнесиңер да мындай караганда. Бир четинен жумушуңар, бир четтен жакшы жагы бар турбайбы, адамдарга биз сиздер менен сүйлөшүп отурганда жакшы жагын даават кылып кетебиз депчи, мага ушул жерлери жакты. Мен действительно силердин подкастка келатканымды түшүнгөн эмесмин. Бизде ошол кыркып деп атпайсыздарбы, биз ошол шанс калтырбайбыз да. Себеп дегенде бизде жумасына мисалы бир жумада бир чыгат да, чыгаруучу. Анан ар бир жумадан жумага чейин биз ошол мазмундуу кылып туруп, контексттен сурубастан ошол рилске же шортско ылайыктуу кылып өзүбүз жүктөйбүз. И уже элдерде мындай шанс калбайт. Себеп дегенде биз өзүбүздүкүлөр менен эле толтуруп коебуз да мындай. Аксыда сиздер концертке барып, анан концерт болбой калыптыр, свет өчүп. Кайсы бир жылдарбы? Эми бул мындайча айтканда кыйынчылыктар, бул жөн эле чыгып ырдап коюп, эки ыр менен ал убакта Аксынын ошол убактагы жетекчилигинин мындайча айтканда бечелдиги болуп калды. Ошол жердеги Аксыда ким экенин аттарын билбейбиз. Ошол жердеги ошончо эл турса, биз айттык, свет алардын милдети, свет коюп бериш. Жана ошондой эле бизге шарт түзбө. Биз эми талаадан келип алып биз светтерди биз орнотмок керек. Жок, свет бул жакта жок. Биз деген неме коюп бериш, биз деген светибиз жок. Концерт кое албайсыңар, шарт түзүп бере албайбыз. Эшикте 500-600 адам чубалып жүрөт. Мен айттым, бул элдерди кандай кылабыз? Анда движок менен коелу. Жок, движокко койгондо светтердин баары атылып түшүп калат, андай мындай деген шылтоорду айтып, кыскасы бизди концерт койдурбашка ошол маданияттын ошол убактагы жетекчилиги, ошол Тоңгултуран жетекчиси концерт койдурбай койду. Андан кийин ошол койдурбай койгондо биз эмнеге койбойбуз? Коюшубуз керек. Могу канча деген биз тияктан бери келип атабыз. Эми элестетиңиздер, Аксы деген каякта ятыр. Андан кийин милиция келди. Милицияга да түшүндүрүшүм, милиция да түшүнбөй койду. Мен ушул убакка таңдадым. Алар милициянын кызматы бул коопсуздукту сакташ, жардам бериш эмерге. Жок, бизге наоборот аябай өчөшүп туруп алды. Буттосу болду. Тигин таанышы окшойт да, аны экөө сүйлөшүп эле койдуртпа деди окшойт да. Биз билдик анткени ал киши такыр эле койдуртпайм. Анткени башка кафеге сүйлөшсө дагы жок, элдер чогулганга болбойт деле өзүнөн өзү ошол милиция киши аркасынан жүрүп алды да. Анан кийин ошол тепкичте мүзүр чыгып баратат эле, мен аркасынан да калбай кетип баратам. Анан ушул мүзүр кол берип учурашканда анан мүзүрдү монтип тартып жиберди да элдин көзүнчө. Аябай жиним келди, баягы киши көрсө начальник милиция экен ал жерде барып туруп, анан мен дагы аныкын бул элдин адамы, эл сени эмес ушуну сыйлап келди. Элдин көзүнчө кичине макул эки жакка бирдей караш керек да, аны дагы буну дагы.
андай кылганы туура эмес болду да ал кишинекичи. Просто эле баягы сөзүнүн аягына жеткенде ошол экөө тааныш болду дагы, тигил киши бизге өчөшүп калды да, койдуртпай эле кой деди. Тигил өзүнүн жумушунан пайдаланды да, ушул эле. Милиция кызматкери. 2012 болсо керек эле, ошо 2011 же 2012 жылдары болсо керек эле ал. Ошол убактагы ошол жактын жетекчилери. Ал милиция болсо эле ал это не значит, что ал каалаган эле адамды колунан жулкулдатып силкип кетет. Кылмышкер эмес да бул. Өтө эл бул ошол жетекчи, ошол убакта ошол милициянын жетекчиси болобу же ошол маданият үйүнүн жетекчиси болобу туура эмес кылып коюшкан. Ошончо элди жалдыратты. Боюнда бар аялдар коляскаларын сүйрөп алып ушундай бир элди какшатты да. Биз го мейли биз концерт коюп кете беребиз. Бирок өзүнүн элин сыйлабаган жетекчи бул кандай жетекчи? Ошондо келип аябай ыза болгонбуз чын эле. Анан келип туруп интервьюга ушундай болуптур дейт, айттык, ушундай жетекчилер бар экен, тойбой кетип калдык депчи. Нааразы болгонбуз ошол убакта. Мен бул суроолорду бергеним себеби эми элге мындай түшүнүктүү болсун. Бул жетишкендиктердин аркасында кандай мээнет турат, кандай кыйынчылыктар бар, оңой эле эмес, баарына келип эле ырдап кетиш эмес. Бул жерде ушундай кыйынчылыктар бар деген. Эми элестетиңиздер, мейли 30-40 адам болсо деле сүйрөгөнгө болбойт да. Ал жерде 500-600 адам жүрөт. Биздин санагыбыз моюнчачы. Ошончо элди бул жакка барса, бул жакта жабат, бул кафеге барса, ал жакта жабат. Эми ошентип элди ушундай кыйнап койду. Аксын элди ошол жерде ошондочу. Анан туура эмес көрдүк ошолордучу. Анан кетип калдык. Койдурбасаңар койдурбай эле койгула депчи. Биз эми өткөн чакты сүйлөштүк, бүгүнкү күндү сүйлөштүк, анан эми келечек тууралуу сөз кылбасак албетте болбойт. Келечекте кандай мындай пландар бар? Мисалы үчүн чоң зданиялар курулуп атат бизде. Кийинки жылда концерт берем деп ооздонуп койгон жериңиздер бар. Кийинки жылы мисалы стадионубуз бүтүп калса, стадионду балким концерт бересиздер. Азыркы учурда көп жерлерде жеңилдик бизге боло баштады. Аябай сонун боло баштады. Мурун ушул дворец спорта, филармония деп жүргөн болсо, азыр чоң ушундай бир жакшы мындай маданият шоу бизнес үчүн жакшы эмелер болуп атат, боло берсин, болгону жакшы. Анан биз бирок ушул 28 сентябрь, 19-20 сентябрь биз ушул Ала Тоодогу Повод деген клуб бар, ушул жака койгон жатабыз да. Ал жака ошол көбүнчөсү ушундай жаштарга ылайыктуу болгондуктан ошол жака койгон жатабыз да. Биз ушул дворецке же болбосо филармонияга койсок, биздин немеде концертте ушу көбүнчөсү чыгып бийлеп кеткиси келет экен да. Анан ошого ылайыкташтырып, ошол повод кылып коебуз. Ал жерде анткени бийлешет экен. Ал жерден жанагы андай эмне алып жешет экен. Кыскасы, ал жака жаштарга ыңгайлуу жана баягы өтө бир мындай жаштарга ылайыктуу экен. Ошон үчүн ошол жака коюп атабыз да. Демек 19-20 сентябрь дереги Повод клубда, Повод арт клубунда болот. Бүгүнкү күндө орундар бошпу же баарыбыз сатылып кетип калды? Орундар бар. Деме жаштар биздин концертте көрүп атсаңыздар болуш керек, баары эле туруп отурган орундукта туруп бийлеп кетип атышкан. Анан кийин ошол биздин уюштуруучу балдарыбыз да жаш балдар, ошолор анан айтып калышты, мындай адамдарга туруп көрө турган концерт кылбайлык деп. Виптери да бар, отуруп көрүшөт. Анан көбүнчө ошол алар концертке киргенден баштап эле бийлеп атышпай, ошолор туруп бийлеп көрө турган концерт кылайлы өзгөчө деп, мына ушундай концерт кылып атабыз. Кеңеш тоонун көрөрмандары, зумерлер болобу, эми орто жаш болобу, улуу жаш болобу, баарыңыздар 19-20 сентябрь күнү Повод арт клубунда концерт болот экен. Келип бийлеп, анан өзүңүздөр шаңды болуп кетсеңиздер болот экен да. Анда эмесе бүгүн үй бүлө курулгандан баштап, жаштык бала чактан баштап, акыркы шоу бизнестеги жаңылыктардын баарын айтып кеттик. Анан мен ойлойм биздин көрүүчүлөргө аябай мындай үлгүлүү үй бүлө келип сиздер менен кеңеш берип кеткени аябай жактуу болуш керек. Анан ушунун баарын көрүп туруп, бөлүшүп, бири-бирибиз менен жактырууну басып кетебиз. Концерттерге да калтырбай барабыз. Бизди бүгүнкү күндө колдоп кеткен Беладжо кофе ресторанына да ыраазычылык билдиребиз. Айбек байке, Алла ыраазы болсун. Келип бериңиздерге Алла ыраазы болсун. Мындан кийин дагы мындай кийинки жылдары дагы ушинтип отуруп элге скрытый даваттар коебуз. Дават берип, элдерди жакшылыкка чакырып жүрө берели. Сөз сиздерде. Чоң рахмат. Ушул эл менен көбүнчөсү ушул сиздер байланыштырасыздар. Ушул интервьюга чакырып эл менен болгон маегибизде. Эми анча ошол эгер туура эмес сүйлөп алган болсок,
Алла Таала өзү кечирген болсун. Адам баласы периште эмеспиз, анча мынча сөздөр кетип калса, пендечилик кылып кетирип алган күнөөбүз болсо Алла Таала кечирген болсун. Заманыбыз тынч болсун дайыма. Элдин ушул кандай азыр ушундай мурункудан дагы азыр элдин ушунчалык пейили дагы жүзү дагы ушундай бир заман оңолуп бир ушунчалык бир башкача болуп атат. Ошол күндөн күнгө Алла Таала бизге бактылуулугун арта берсин. Элибизде тынччылык дайыма ушул күз келатат. Канчалаган дыйкандар ушундай бир үрөөндөрүн сээп, күздү күтүп, кандай деген сонун баягы түшүмүн алган турат. Ошол түшүмдөн Алла Таала береке берсин. Ошолорго канчалык береке берип, ошолор канчалык акчалуу болуп, ушунчалык болгон сайын ырчылар бизге жакшы деп жана ошондой эле элибизге жакшы дегендейчи, элибиздин кампасы толуп, элибизде дайыма тынччылык, токчулук жана ошондой эле ар бир үйдө Гүлмира айтмакчы, кичинекей баланын каткырган күлкүсү жаңырып турсун демекчибиз. Рахмат. Силерге чоң рахмат бизди байланыштырып атканыңарга. Силердин подкасттарды көрүп жүрчүмүн дайыма. Чындыгында билбей эле келгем, бирок аябай сонун. Чындыгында даават ушундай подкасттар көп болсо, ушундай элдерге кээ бир бирөө аркылуу бирөө динге келип калышы мүмкүн. Сенин идеяңар аябай жакты мага. Ошол жакшы, берекелүү болсун кылган ишиңер. Аллах ыраазы болсун баарыбыздан. Элибизде тынчтык болсун. Ушинтип эле көрүшүп турайлык. Тез чакырып тургула бизди. Ушундай каалоо тилектерден кийин жактырууну баспасаңыздар, анда менде сөз жок сиздерге. Дагы бир жолу рахмат. Концерт bundan кийин той барасыздар. Тоюңуздар ийгиликтүү болсун. Рахмат айтканыңыздарга.